Роза Айтматова. Тарыхтын Актай барактары. Бул китепти каржылаган Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев. Тарыхтын Актай барактары китеби 2009-жылы биринчи жолу басылып чыккан. 1930-жылдардагы кардуу сталиндик репрессиялардын курмандыгы болгон Айтматовдор үй бүлөсүнүн трагедиясын, замандын ош кыйыштарын жана саясий адилетсиздигин чагылдырып, кыйынчылыктарга карабай асыл баалуулуктардын туусун бийик көтөрүп келген бул үй бүлө тууралуу баяндалат. Окурманга ошол мезгилдеги кыргыз маданиятын, салт-санаасын, элибиздин тарыхындагы айрым оор учурларды Айтматовдордун үй бүлөсүнүн мисалында терең түшүнүүгө жардам берет. Китептин экинчи басылышы Учкун басмаканасы тарабынан чыгарылган. Колуңуздагы китеп чыгарманын 3-чү басылышы. Ал архивдик маалыматтарга жана окурмандардын пикирлерине таянган айрым тактоолор менен толукталды. Китеп Кереге коомдук фондусунун демилгеси менен басылып чыкты. Окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат. Редакциядан. Колуңуздагы китеп 1930-жылдардын каардуу сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Айтматовдор үй бүлөсүнүн трагедиясын, татаалдыктарга карабай асыл баалуулуктардын туусун колдон түшүрбөй бийик көтөрүп келген бул үй бүлө тууралуу баяндайт. Китепти залкар кыргыз жазуучу Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматова сталиндик репрессиялардын курмандыгы болгон атасы Төрөкул Айтматовго арнап жазган. Китептин бул басылышына толуктоолор киргизилип, убагында чоң мамлекеттик кызматтарды аркалаган Төрөкул Айтматовдун ишмердүүлүгү, анын басып өткөн жолу тууралуу архивдик документтерге таянып кененирээк маалымат берилет. Бүгүнкү күндөгү Төрөкул Айтматов жана анын үй бүлөсү жөнүндөгү маалымат таңкыстыгын толуктайт. Сталиндик репрессияга кабылгандан кийин белгилүү мамлекеттик ишмер жана анын үй бүлөсүнүн башынан өткөргөн кыйынчылыктарды автор мыкты сүрөттөп, турмуштун оор жүгүн көтөрүүгө көмөктөшкөн туугандарынын, айылдаштарынын бийик адамдык сапаттары тууралуу айтат. Китепте замандын оор тилиминде 4 баласы менен жалгыз калган Нагима Айтматованын образы жакшы берилген. Өмүр бою үмүт менен жолдошун күткөн эненин сабырдуулугу, акылмандыгы, көрөгөчтүгү жана адамгерчилиги баарыбызды терең ойго салып суктантат. Ал оболу медреседен диний билим алып, диндин асыл баалуулуктары менен сугарылып, андан кийин замандын талабы болгон орус мектебин аяктап, стенография курстарын аяктап, заманбап билимге ээ болгон. Мунун баары ага турмуштун оор ашууларынан ашууга, ар кандай адилетсиздиктерге карабай асыл баалуулуктарынан жазбай, өз балдарын адам кылып өстүрүү максаты менен жашоого жардам берет. Эмгегинин үзүрү катары балдарынын ийгиликтерине күбө болот. Балдары Чыңгыз Айтматов, дүйнөгө таанымал жазуучу гуманист, Илгиз Айтматов, геология илимдеринин доктору, Улуттук илимдер академиясынын академиги, Люция Айтматова, кыргыз айымдарынан чыккан биринчи инженер-энергетик, Роза Айтматова, физика-математика илимдеринин кандидаты, коомдук ишмер, жазуучу катары белгилүү. Китептин автору атасы Төрөкул Айтматов жана апасы Нагима Айтматова тууралуу архивдик документтерге, эскерүүлөргө таянып, ата теги тууралуу кенен баяндайт. Бул маалымат Айтматовдордун үй бүлөсүн дагы да жакшы түшүнүүгө, муну менен бирге ошол мезгилдеги кыргыз маданиятын, салт-санаасын, элибиздин тарыхындагы айрым оор учурларды ушул үй бүлөнүн мисалында терең түшүнүүгө жардам берет. Жаштарыбыз өз каада салтын, кыргыз элинин терең даанышмандыгын, нукура баалуулуктарын унутуп бараткан азыркы заманда бул китептин ролу өзгөчө. Китепти окуу өткөн замандын кыйынчылыгын бул үй бүлө менен бирге жашап, канчалаган адилетсиздикке кабылып, бирок адамгерчиликтен тайбай, улуу жазуучубуздар какшап айтып өткөн
adam üçün en kıyını, gün sayın adam boluu degen sözüne ınanıp, bugünkü günde awa menen suuday barыбызга zarыл bolup turgan ruhani tazalanууга türtöt. Ушундан улам бул китепти басып чыгаруу кереге жалпы адамзаттык баалуулуктар фонду үчүн бир жагынан милдет, бир жагынан сыймык. Китептин басылып чыгышына демөөрчү болгон Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Абдывахап Нурбаевке терең ыраазычылык билдиребиз. Кереге жалпы адамзаттык баалуулуктар фонду. Баш сөз. 1991-жылы Бишкекке жакын жайгашкан Чоң Таш айылынын жанындагы бөксө тоонун биринде ал күнгө чейин белгисиз болгон мүрзө табылды. Тарых бүктөмүндө калган бул мүрзөнү казуу учурунда маркумдардын сөөктөрүнүн арасында канча жылдар өткөнүнө карабастан айыптоо корутунду документтери да сакталып калган экен. Ошол документтердин негизинде бул тарыхый жай 20-кылымдын 30-жылдарындагы Сталиндик репрессиянын жазыксыз курмандыктарынын жалпы боордоштук мүрзөсү, братская могила. Ошол боордоштук мүрзөсү экендиги тастыкталды. Табылган 4 документтин бири биздин атабыз Төрөкул Айтматовдун айыптоо корутундусу болуп чыкты. Албетте, бул окуя биздин үй бүлөнүн тагдырындагы чоң бурулуш болду. Biz атабыздын көмүлгөн жерин эми такыр таба албайбыз го деген тагдырга баш ийип калганбыз. Өзү жөнүндө айыптоо кагазын атам атылар алдында атайын төш чөнтөгүнө салып койгон сыяктуу болуп сезилет. Кийин жарым кылым өткөн соң бул документ 1937-жылдын ноябрында болгон трагедияны далилдеп берерин билген сыяктанат. Бул албетте менин ой жоорум. Эсимде. Бул кабарды уккан ошол күндөрү мен өзүмдү коерго жер таппай, көкүрөгүмдү муунткан ызаны кайда катарымды билбей, аталарды атып, ушунча ырайымсыздык менен кордоп көмүп салган адам сымалдар тууралуу аалам жарып айыптагым келди. Бирок дал ушундай учурда жанымда менин абалымды түшүнүп, мени уккан бирөө жарым болбоду. Ошондо бар күчүмдү топтоп колума калем алдым. Антпесем көөдөнүм жарылып кетчүдөй. Баарын жазгым келди. Мындай окуя жөнүндө кийинки муундар билүүгө тийиш. Бул атам Төрөкул Айтматов жана апам Нагыйма Айтматованын өмүрү жана ишмердиги тууралуу жазылган китеп. Мүмкүн башкаларда кайсы бир үй бүлөнүн тарыхы тууралуу жазылган китептин кимге кызыгы бар деген сымал суроо жаратылышы мүмкүн. Бирок биздин үй бүлө кабылган жагдайга, башынан өткөргөн өйдө ылдый жашоого ошол учурда миңдеген адамдар, үй бүлөлөр тушуккан. Репрессиялар миллион адамдардын тагдырын талкалап, жашоосуна бүлүк салган. Ал жылдары Совет мамлекети партиялык жана советтик кызматкерлерге карата массалык репрессияларды колдонгон болчу. Мындай жазалоого жогорку кызматтарда иштегендер эле эмес, Совет бийлигине берилген бейгүнөөлөр да кириптер болушкан. Алардын улутуна да, социалдык абалына да, диний көз карашына да, жынысына да карашкан эмес. Бул жосунсуз жоруктар менен Совет өлкөсү өзүнүн мыкты жарандары алдында эбегейсиз чоң адилетсиздик жасаган. Кыргызстанда эле болжол менен 40 миңден ашуун киши репрессияланган. Акыркы кездерде 80 миң деп дагы айтылып жүрөт. Ал эми 2008-жылдын ноябрында чыккан Рух Кенчи гезитинде Кыргызстанда Сталиндик репрессияга тушуккандар саны 100 миңден ашуун деп жазылган. Бул жерде белгилүү бир афоризмди аргасыз эстейсиң. 40 миңдин тагдыры бул статистика. Бирөөнүн тагдыры трагедия деген. 40 миң деп айтуу оңой, бирок ойлоп көрсөк алардын ар биринин өмүрү, коом үчүн гана эмес, балдары, үй бүлөсү, тууган туушкандарынын ар бири үчүн өтө кымбат болгон. Анан калса жазаны алар жалгыз гана тарткан эмес. Репрессиянын бороону алардын жакын тууган уруктарын да каптаган. Балдарым болсо эл душманынын баласы же контурдун баласы деп коюшар эле эл арасында. Мындай кылмышка барган мамлекеттик органдар адамдар чындыктан коркушуп, коомчулуктан өздөрүн оолак кармоого аракет кылышкан. Алар билсе билмексен болуп, тарыхты колунан келгенче бурмалашкан. 30-жылдардын тарыхы алигече толук жана так жазылып бүтө элек. Бул китеп ошол мезгилдеги тайгаланган акыйкаттын жана чындыктын калыбына келишине өзүнүн салымын кошот деп ойлоймун. Мунун артынан дагы башка китептер жазылар,
айтылар, ушинтип отуруп тарыхтан актай калган жерлери бүтөлүп, ошол доор тууралуу чыныгы маалымат элге жетет деп ишенемин. Автор Роза Айтматова. Биринчи бөлүк. Ата бейит. Аталар мазары. Чоң таш трагедиясы. Совет мезгилинде Фрунзе шаарына жакын жерде, азыркы Бишкек шаарына жакын жерде, Чоң таш деген спорттук лыжалык база болор эле. Ал шаардыктардын эң жакшы көргөн эс алуу жайы болчу. Кыш мезгилинде бул жерде спортсмендер машыгышкан. Дем алыш күндөрү болсо лыжа, чана тепкенде сүйгөндөр келип, жыргап эс алып кетишчү. Кандай гана сонун тоо абасынын тазалыгы, лыжа тепкенге ыңгайлуу болгон ылдый кеткен дөңсөлөр. Мекемелер, завод, фабрикалар өздөрүнүн кызматкерлерин топтоп, автобустар менен алып келчү. Түшүндүрмө берип коелу. Профсоюздук уюмдарга массалык спортту өнүктүрүү милдети жүктөлгөн. Айрыкча катардагы эмгекчилерди Чоң таштагы лыжа базасына алып баруу колдоого ээ болгон. Бул НКВДнын көрсөтмөсү менен болушу мүмкүн. Анткени адамдардын аң сезимине бул жер НКВДнын бир кездеги эс алуу үйү, дачасы деген түшүнүктүн биротоло сүрүлүп чыгып, спорттук база катары сиңип калышын каалашкан. Ал эми НКВД дегенге түшүндүрмө берсек, бул Народный комиссариат внутренних дел, ички иштер эл комиссариаты деп түшүндүрүлөт. Айтор ушул мекемелер, завод, фабрикалар өздөрүнүн кызматкерлерин топтоп автобустар менен алып келчү. Менчик машинеси барлар бала чакалары менен келип, чаналарды, лыжаларды ижарага алып, аларды тебес алышкан. Кыскасы дем алыш күндөрү келген эл бул жерде бык-бырдай кайначу. Такыр айласы кеткендер машиненин дөңгөлөктөрүнө отуруп алып деле тайгаланып ойной беришчү. Алардын көбү айрыкча кийинки 30-жылдарда бул жерде Кыргыз Республикасынын НКВДсынын дачасы же эс алуу үйү болгонун билишпейт эле. 1890-жылы Чоң таштын коктуларынын биринде кичинекей 2 кабаттуу кыш заводу курулган. Элдин айтымында анын ээси ошол мезгилдеги ири өнөр жайчы, кошуна айыл Воронцовкалык Никольский деген болгон. Түшүндүрмө? Воронцовка азыркы Таштөбө айылы. Бул жерде эмне үчүн Никольский кыш заводун тоо арасына курган деген суроо туулат. Азыр август 2013-жыл, мына азыр Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун эстелигин салып жатып, ал жердеги топурак жумшак, ташы жок экендиги көрүндү. Сыягы сел менен келген топурак окшойт. Никольскийге алыстан топурак ташыбай, заводдун жанынан алып кыш бышырган ыңгайлуу болгон окшойт. Түшүндүрмөнүн аягы. Бирок башка бир маалыматка ылайык, завод 20-жылдардын орто ченинде Чехиядан келген жумушчу интергелпочулар тарабынан курулган. Түшүндүрмө: Интергелпо Кыргызстанды индустриялаштырууну тездетүү максатында интернационалдык жардам көрсөткөн Чехословакиядагы өндүрүш кооперативи. Алар Кыргызстанга совет бийлигин чыңдоого жардам берүү үчүн келишкен. Кандай болсо да бул кыш бышыруучу заводдун жанында НКВДнын бышкан кыштан курулган эс алуу үйү, дачасы пайда болгон. Кызматкерлер үчүн 2 узунунан кеткен имарат, НКВДнын начальниктери үчүн өзүнчө кооз үйлөр курулат. Андан башка дагы дачаны тейлеген адамдар үчүн чакан үйлөр, чарбалык максаттагы майда имараттарды да салышат. 1937-1938 жылдары Кыргыз СССРнын ички иштер комиссары болуп, Москвадан Ежов жиберген, а дегенде Четвертаков, андан кийин Иван Петрович Лоцманов дайындалат. Түшүндүрмө: Ежов СССРдин ички иштер наркомунун председатели болуп, 1936-38 жылдарда иштеген. Дачада абдан мыкты ашкана болгон. Анда ашпоз болуп Перс улутундагы эркек киши иштеген. Лоцманов аны чыгыштын даамдуу, калемпир мурч кошулган татымалдуу тамактар үчүн абдан баалаган. Комиссар кымызды да жакшы көргөн. Ошондуктан жыл бою дачада бээ кармап, анын сүтүн жана кымызын даярдап турушкан. Дачага жакын айылдардын биринин тургуну Абыкан Кыдыралиев ошол жылдары бул жердеги чарба иштерин жүргүзүү менен кароолдукта кылган.
Абыкан Кыдыралиев ошол дачада 1932 жылдан 1939 жылга чейин кароол болуп иштеген. Дачадагы кичинекей үйлөрдүн биринде анын үй бүлөсү жашаган. Балдарынын эң улуусу кызы Бүбүйра эле. Ал өтө зирек, бирөө менен бат тил табышкан, анан шок кыз болгон. Бүбүйра жекшемби күнү НКВДнын кызматкерлери үй бүлө бала чакалары менен эс алганы келгенде абдан кубанчу. Короодо балдар топурап оюн күлкү. Бүбүйра алар менен ойногонду жакшы көргөн. Жашынмак ойногондо аны табуу шаардан келген балдарга кыйын эле. Анткени ал кыш куюучу заводдун кычык-кучук жерлерин жакшы билгендиктен ошол жака барып бекем жашынып алчу. Аны көпкө издеп араң табышчу. Кээде Бүбүйра тепкич менен экинчи кабатка көтөрүлүп, андан заводдун чатырына чейин чыгып, мордун жанына бекинип ала турган. «Ох, кандай гана керемет, кандай гана сонун!» деп кыз аны издегендер тапканча айланасына көз жүгүртө суктанып алчу. Тетигинде көп үйлөр турат. Ал Фрунзе шаары болсо керек. Ал тууралуу атасы көп айтат. Сол жакта болсо өзүнчө бөлүнүп боп-боз болгон тоо жатат. Ал апасы айткандай, Байтиктин пас бөлтөгү. Түшүндүрмө? Бул тоону эл Байтиктин боз бөлтөгү деп дагы аташат. Эки учурда тең Байтик хандын аты аталат. Пас деген сөз төмөн дегенди, ал эми боз деген сөз түстү билдирет. Бөлтөк бир нерсенин кичине бөлүгү. Бул жерде тоонун өзүнчө турган бөлүгү. Андан берирээк орустардын айылы. Ал чоң айыл экенин атасы менен барганда көргөн. Берки кошуна айылдарда болсо биздин туугандар турушат. Алар атасы айткандай биздин уруудан. Андан да бери эгин талаасы созулуп жатат. Кандай гана кең талаа. Атасы айткандай жайында ал жакта буудай өсөт. Андан дамдуу токошторду бышырышып, шаардын дүкөндөрүндө сатышат. Бүбүйранын атасы да ал ширин токоштордон алып келген. Андан бери оң жакта да, сол жакта да кооз, көз тайгылткан эңкей иш дөбөчөлөр. Алар ушунчалык жылмакай, жайкысын бетинде бетеге чөп өсөт. Кышында болсо калың кар каптайт. Арт жагыңды карасаң көркүнө көз тайгылткан бийик тоолор. Аларда жайкысын көк тулаң жамылса, кышкысын аппак карга чулганат. Жайын кышын бул тегерекке эч ким келбейт. Бир да жан көрүнбөйт. Бул жерде башка тоолордогудай мал жайгандар жок. Тып-тынч. Атасы аны чуңкурчак жайлоосуна алып барганда ал жакта толгон боз үйлөрдү, адамдарды, мал жанды көрүп келген эле. Дачада гана мөмөлүү бактар өсөт. Ашканага жакын жерде казылган жер төлө бар. Анда кышкысын да, жайкысын да тамак аштардын, жер жемиштердин жана мөмөлөрдүн түрлөрүн сакташкан. Дачанын ичинде эки тарабы гүлдөр, бадалдар менен кооздолгон аллея, жолдор жасалган. Жайкысын булар жапжашыл болуп дачаны салкындатса, кышкысын ак карга чөмүлүп, учтары күмүштөй жаркырап, кооздук жаратып турат. Күндүз кашкая күн тийгенде алар нур чачышат. Кандай гана кооз, кудум жомоктогудай. Булардын баарын Бүбүйранын атасы карайт. Кыз акырындык менен заводдун чатырынан түштү. Бүгүн ал качанкы бир кезде иштетилип, кийин ташталган заводдун имаратын негедир таңыркап карап жатты. Анын дубалдары боп-боз, сүрүлгөн жана жагымсыз эле. Бул тытмаланган дубалдарды карап туруп, Бүбүйра коркуп кетти. Апасынын сөзүн эстеди. Заводдун айланасын эл каргыш тийген жер дешет. Ошон үчүн адамдар бул жерге келбегенге аракет кылышат. Кызык, ушундай кооз жер, бирок адамдар келгенден коркушат. 1938 жылы кыш эрте түшүп катуу болду. Ноябрдан эле аяз башталды. Бүбүйра заводдун дубалдарынан корккон так ошол күнү атасы үйгө кабагы бүркөө келди да, бул жерден көчүшө тургандыгын билдирди. Кашка суу кыштагындагы досумдукуна барып жашай турабыз. Балдардын каникулу бүткөндө келебиз. Муну уккан Абыкандын аялы чочуп кетти. Күндүн суугу бул болсо, алардын таар үйүнө, анын үстүнө быйыл отундары дагы аз деп жатышты эле. Эмнеге барабыз? Бул начальниктин буйругу. Бу жерде эч ким калбашы керек. Мен болсо качан чакырган убакытта 2-3 күндө бир келип кетип, мал келди карап турам. Эрте менен кетишибиз керек. Ким буйрукту аткарбаса, эмне болорун өзүң билесиң. 1938 жылдын 4 ноябрында таң эртең Кыдыралиевтердин үй бүлөсү арабага түшүп, Кашка суу айылын көздөй жөнөп кетти. Белгилүү болгондой, СССРде
эл душмандары аталгандарды репрессиялоо 20, 30 жана 50 жылдарда болуп өткөн. Репрессиянын биринчи толкуну 20 жылдардын аягында башталып, андан кийин 1933-34 жылдары улантылган. Ал эми 1937-38 жылдары Москвада өткөн СССР ВКП БКнын февраль-март пленумунан кийин репрессиялар андан бетер күчөп, өзүнүн апогейине жеткен. Бул пленумда Сталин партиялык иштин кемчиликтери жана троцкисттерди жана башка эки жүздүүлөрдү жок кылуу тууралуу деген аталышта доклад жасаган. Анын докладынын негизги идеясы СССРда социализмди куруу канчалык ийгилик менен ишке ашса, ошончолук тап күрөшү курчуйт. Бул болсо мезгил өткөн сайын эл душмандарынын саны азайбайт, ошондуктан репрессияда күчөш керек дегенди билдирет. Өлкөдө бирин-бири аңдоочулук, шектенүү, жек көрүү атмосферасы пайда болуп, баканооздук мамлекет партия тарабынан кеңири колдоого алынат. Москвада өткөн жыйындан кийин мындай иш-чаралар Советтер Союзунун бардык республикаларында, анын ичинде Кыргызстанда да өткөрүлө баштайт. 1937 жылдын 25-27 мартында Фрунзеде Кыргыз обком партиясынын пленуму өтүп, ал Москвада өткөн февраль-март пленумунун жыйынтыктарын талкууга алган. Бул ошол кездеги ички иштер комиссары Лоцмановго дагы да көбүрөөк эрк берип койду. Ансыз да ал буга чейин эле өлкөнүн жетекчи кызматкерлерин эл душмандарына карата либералдык мамиле жасап жатасыңар деп күнөөлөп, алардын кадырын кетирип жаткан. СССР ВКП БКнын февраль-март пленумундагы Сталиндин сүйлөгөн сөзүнөн үзүндү. Биздин ар бир алга илгерилөөбүз менен тап күрөшүү улам басаңдай берет жана биздин тап душманы кол бала болуп калат деген чирик теорияны талкалап, четке кагуу керек. Бул чирик гана эмес, коркунучтуу теория. Анткени ал биздин адамдарды магдыратып, капканга түртөт. Ал эми тап душмандарга Совет бийлигине каршы иштөөсүнө шарт түзөт. Тескерисинче, биз канчалык алга жылсак, канчалык ийгиликтерге көп жетишсек, эзүүчү таптын калдыктары ошончолук куйкасы курушуп, күрөштүн дагы да курч түрлөрүн колдоно башташат. Совет мамлекетин көбүрөөк бүлдүргөнгө өтүшөт. Аргасыздыктын акыркы куралы катары жанынын барынча күрөшүүгө өтүшөт. Республикада жогорку кызматтагы инсандар гана эмес, окумуштуулар, интеллигенциянын өкүлдөрү дегеле катардагы адамдар камала баштады. Ушуга карабастан Москвадагы жетекчилик Кыргызстандагы коммунисттердин катарын тазалоо жана эл душмандарын, буржуазиялык улутчулдарды табуу боюнча өтүп жаткан процессине канааттанган эмес. Бул жөнүндө СССРдин борбордук гезити болгон Правдага удаа чыккан эки макалада Кыргызстандын партиялык уюмдары сынга алынат. 1937 жылы 30 августта Правданын атайын кабарчысы Овчаровдун буржуазиялык улутчулдар деген макаласы жарык көргөн. Мында Кыргызстандын көрүнүктүү партиялык жетекчилери улутчул деп айыпталган. Бул макалага жооп кылып, 1937 жылдын 5 сентябрындагы Кыргызстандын КПБ БКсы бир катар жооптуу жетекчилерди кызматынан бошотот. Удаа эле 13 сентябрда ушул гезитке Ходаковдун Кыргызстандын Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин чирик саясаты деген макаласы чыгат. Бул макала боюнча республиканын жетекчи кызматкерлерине контрреволюциячыл элементтерди табууга жана өлкөнүн өнүгүүсүнө тоскоол болгон эл душмандарынын, буржуазиялык улутчулдардын тонун кийип алды деген жала жабылат. Алардын аты жөнү да айтылат. Биздин атабыз Төрөкул Айтматов да булардын арасында бар эле. Ал убакта Правдага чыккан материалдардын баары кынтыксыз чындык жана ал борбордук комитеттин же жогорку рангадагы партиялык жетекчилердин көрсөтмөсү катары кабыл алынчу. Ошондуктан бул гезитте сынга кабылган адам сөзсүз кызматтан четтетилчү же камакка алынчу. Жапырт камакка алуу башталды. Фрунзенин түрмөсү камалгандарга толуп кетти. Алардын ичинде белгилүү адамдар көп эле. Кызматынан алынган өлкө жетекчилери, саясатчылар, окумуштуулар, маданият ишмерлери. Баарынан да жаманы алар жыл бою жан чыдагыс кыйноолорго, уруп согууларга кириптер болушкан. Москвага жагыш үчүн ушул камалгандардын маселесин токтоосуз чечүү зарыл эле.
Экинчи жагынан мынча көп адамды болгондо да элдин каймактарын бир учурда жан адамга билдирбей жок кылуу маселеси турган. Чоң арык, жал, орок, Воронцовка айылдарынын тегерекчеттери өлүктөрдү жашыруун түрдө массалык көмүү максатында карала баштайт. Бирок булардын баары корголбогон аймак. Жергиликтүү эл малын жаят. Чабандардын иттери же адашып мөзөгө барып калган кимдир бирөө сырды ачып коюшу мүмкүн. Ошондо НКВД кызматкерлери өздөрүнүн дачасындагы иштелбей калган кыш заводун эстешет. Сону не дея? Көр казып отурушпайт. Кыш бышыручу камера көп өлүктү көмүп койгонго даяр чуңкур. Эң башкысы бул жердин айлана тегереги алаканга салып койгондой баары көрүнүп турат. Анын үстүнө кайтарылуучу участок. Чоочун бирөө басып келе албайт. Мындай каргыш тийген жерге эч ким малын жайбайт. Анткени бул аймакка кокус кирип келген мал ээсинен тартип бузган катары тартылып алынат. Аны эл билет. Демек бул ишти эч ким көрбөйт да, билбей да калат. 1938 жылдын ноябрь айынын баш чени. СССРдин жогорку сотунун аскер коллегиясынын көчмө сессиясынын жашыруун жыйынын өткөрүү үчүн Москвадан Фрунзеге, азыркы Бишкекке, курамы 3 кишиден турган Алексеев, Зайцев жана Батнер аскер юристтеринин атайын бригадасы келет. 1938 жылдын 5 ноябрынан 8 ноябрына чейин бул бригада 40 адамга, болгондо да Кремльге жакпаган Кыргызстандын жетекчи кызматкерлерине өлүм жазасына өкүм чыгарышат. Мындан тышкары бул күндөрү двойкалар жана тройкаларда иштеп жатышты. Түшүндүрмө. 30-жылдардын экинчи жарымында нормативдик актылардын негизинде жогорку партиялык советтик жетекчиликтин санкциясы менен соттон тышкары жаза берүүчү НКВДнын астындагы ведомстволор тройкалар, өзгөчө тройкалар деген жана ведомстволор аралык соттон тыш жаза берүүчү двойкалар деп аталган НКВД комиссиясы жана СССРдин прокурору иштеген. Түшүндүрмөнүн аягы. Мына ошол двойкалар жана тройкаларда иштеп жатышты. Алар негизсиз эле репрессияга кабылып камалган мугалимдер, артелчилер, өтүкчүлөр, колхозчулар жана завод-фабрикаларда иштеген жумушчулар, базарда соода кылгандардан турган баары болуп 97 адамга өлүм жазасына өкүм чыгарышты. Ошентип өлүм жазасына баары болуп 137 адам тартылат. Түшүндүрмө. НКВД протоколуна тиркелген тизмеде 1938 жылдын 5-8 ноябрында өлүм жазасына өкүм чыгарылган 137 адамдын фамилиясы келтирилген. Бирок казуу учурунда 138 баш сөөк чыккан. 138 баш сөөк кимдики экендиги азырга чейин белгисиз. Ошол эле учурда табылган буюмдар арасында 36 өлчөмдөгү аялдын бут кийими да болгон. Bir баш сөөк 49 жаш курактагы аялдыкы экени аныкталган. Бул кокустан көрүп калып, көзү тазаланган күбө болсо керек деген божомол бар. Түшүндүрмөнүн аягы. 1938 жылдын 7 ноябры Улуу Октябрь социалисттик революциясынын 21 жылдыгы эле. Демек өкүм чыгарган адамдар ал күнү эс алып майрамдашы керек болчу. Ал түгүл Лоцмановго окшогондор трибунага чыгып кол булгалап парадтан өтүп бараткан эмгекчилерди куттукташкан. Ошон үчүн даярдап койгон өлүктөрдү дагы bir күн түрмөнүн коросунда кармашкан. Ал эми эртеси 1938 жылдын 8 ноябрында өлтүрүлгөндөрдүн сөөктөрүн жүк машинелерге салып, түрмөнүн коросунан азыркы Лагвиненко жана Токтоглу көчөлөрүнүн кесилиши. Мына ошол түрмөнүн коросунан чоң ташты көздөй алып кетишет. Өлүк жүктөлгөн машина аралап өтө турган чоң арык Воронцовка айылдарына кароолдор коюлган болчу. Бул айылдардын тургундарына ушул күнү эшикке чыкпагыла деген буйрук берилген. Тыюу салганга карабай адамдар тизип койгон тезектеринин, отундарынын арасынан эшигинин кычыгынын шыкаалашып эмне болуп жатканын билгенге аракет кылышкан. Алар көчөдөн үстү брезент менен жабылган бир нерсе жүктөлгөн машинелердин өтүп жатканын көрүшкөн. Жергиликтүү эл ичинде Кыргызстандын мыкты уулдарын өлтүрүп, чоң ташка көмүү үчүн алып кетишти деген каңшаар тарайт. Абыкан 2-3 күндө чакырган учурда дачага келип, мал келди карап, чарбага көз салып кетип турду. Дачадан үйүнө келгенде дайым кабагы бүркөө, басынган абалда кайтчу. Эч кимдин суроосуна жооп кайтарчу эмес. Көргөн бакканын эч ким менен бөлүшпөгөн.
Bir ay өтүп өтпөй анын үй бүлөсү кайра чоң ташка кайтып келе турган болот. Жөнөп жатып абыккан аялына жана балдарына катуу эскертти. Барганда ар кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Силер эч нерсе болбогондой мурункудай эле жүрө бергиле. Эч кимден эч нерсе сурабагыла. Чоң ташка жакындаганда эле Бүбүйра кыш заводунун ордунда дөбөчө туруп калганын байкайт. Бала да атасынын эрте менен эскерткенине карабастан ата завод кана деп сурайт таң калып. Кызым, завод жок, эч нерсе байкабагансып, эч кимден эч нерсе сурабагыла дебедим беле. Бүбүйра, сен баарын көргүң келген, баарын билгиң келген зирек кызсың, аны түшүнөм. Бирок деп үшкүрүп алды. Бир өңөр эле шек алдырсаңар, анда мен баш болуп бүт баарыбыз өлөбүз. Ошону каалайсыңарбы? Эптеп балдарга түшүндүрчү муну деп ал аялына ачууланат. Түнкүсүн дөбөдө иттер чогулуп келип улугандарын, ал эми айлуу түндөрдө андан жарык сөөктүн газынын айдын нурунда жаркырашы, ошондой жаркырап чыкканын көрүшөт. Ошондой мезгилдерде абыкан бекинип барып, Куран окуп келип ыйлаганын, дегеле анын кулк мүнөзүнүн өзгөргөнүн үй бүлөсү байкайт. Анан жаз келгенде дөбөчөдөн жанына адам жолой алгыс жыттар чыккан. Бул жерде бир сыр бар экенин сезген Бүбүйра атасынан болуп жаткан кубулуштардын себептерин сурай берет. Бирок атасы баягы эле коркуткан сөзүнөн бөлөк эч нерсе айта алчу эмес. Ошентип 35 жыл өтөт. 1973 жылы Абыкан Кыдыралиев өлүм алдында жатып, кызы Бүбүйраны чакырып алып, Сталиндик репрессиянын курмандыктары көмүлгөн жерде эч кимге айтпай же көрсөтпөй кетип баратканына өкүнгөнүн айтат. Кызым, ал жерди сен гана билесиң. Эсиңдеби, сен мага көп суроолорду берип аларга жооп ала албай жүргөнсүң. Заман өзгөрөр, ошондо жазыксыз шейит кеткендердин бала чакасына, коомчулукка билдирип айт. Менин мойнумда карыз болуп калбасын. Сага тапшырдым. Баягы сен билген дөбөнүн астына кыргыздын мыкты уулдары көмүлгөн. Алардын баары бир чуңкурда жатышат. Өмүр бою көкүрөгүмдү ушул нерсе өйүп жүрдү. Муну өзүм менен кошо ала кетким келбейт. Менин аманатымды аткарып кой. Сенден суранам. 1991 жыл. Кайра куруу жүрүп турган кез эле. Эми мезгили келди окшойт деп Бүбүйра эже КГБ уюмуна, Мамлекеттик коопсуздук комитетине Сталиндик репрессиянын көп сандаган курмандыктарынын көмүлгөн жерин көрсөтүүгө даяр экени жөнүндө билдирет. Бирок таң калыштуусу, аны далилдеш үчүн фактылар керек. Анын үстүнө КГБнын архивдик документтеринде репрессиялангандардын көмүлгөн жайларын көрсөткөн эч маалымат жок деп жетекчилик бул кабарга өтө деле кубанганын көрсөтпөйт. Экинчи жагынан бул путчисттер тарабынан даярдалган мамлекеттик төңкөрүштүн ГКЧПнын астында болуп жаткан учур эле. Кыргызстандын КГБсы ГКЧПны колдогону белгилүү. Демек эски системаны колдогон коммунисттер кайра бийликке келсе, анда репрессия темасын жаап коюуга туура болгону турат. Бүбүйра эже башка чоң кызматкерлерге да, шейит кеткендердин балдарына да кат жазып, өзүнүн сыры жөнүндө айтат. Бирок эч ким ишенбейт. Репрессиянын курмандыктары шаардын айланасына көмүлүптүр деген каңшаар мурда эле эл арасында айтылып жүргөн. Бирок так жерин кайсы айыл экенин эч ким айта алган эмес. Кайра куруу учурунда мындай божомолдор мурункудан да көп айтыла баштайт. Ар кандай көз ачыктар пайда болуп, алар өздөрүнүн оюна келгенде айтып жүрүштү. Орок, Жал, Воронцовка айылдарында деген божомолдор айтылган. Ошентип дегенде Бүбүйра эжеге эч ким ишенбей, көңүл кош болуп коюшат. Ошондо ишенбесеңер мага эмне кереги бар деп тарынып койсо эмне болмок? Бирок эже бир жагынан атасынын керезин аткаруу үчүн, экинчи жагынан адамдык парызын ишке ашырыш үчүн бул ишти аягына чыгарат. Биздин шейит кеткендердин балдарынын багыбызга Бүбүйра эже КГБда иштеген Болот Абдурахманов деген капитанга жолугуп калат. Ал Бүбүйра эженин айткандарына ынанып, КГБнын жетекчилигин чоң таштагы казууларды жүргүзүү зарыл экендигине ынандырат. 1991 жылдын апрель айында КГБнын кызматкерлери менен Бүбүйра эже жолугуп чоң ташка барышат. Эже келери менен эле баягы дөңчөнү так көргүзөт. Казуу иштери башталат. Кыргызстандын борборлук гезиттерине казуулар жөнүндө анча-мынча маалымат чыгып жатты. Бирок ал массалык көмүү кайсы мезгилге тиешелүү, ал жерге кимдер көмүлгөндүгү жөнүндө так маалыматтар жок эле.
Men эмне үчүндür ушул кабарды укканда эле ичимен көмүлгөндөр сөзсүз 1937-38 жылдардын курмандыктары деп ойлодум. 1991 жылдын июль айында жолдошум Эсенбек экөөбүз Францияга саякатка бардык эле. Кайра келе жатып Люксембургга Чыңгыз акемдикине кирдик. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов ошо мезгилде Орусиянын Бенелюкс өлкөлөрүндөгү элчиси болуп иштеп жаткан. Бир күнү сөздөн сөз чыгып, мен Бишкекке жүргүзүлүп жаткан казуулар жөнүндө айтып калдым. Анда ал башын төмөн салып, чекесин эки колуна таяп, "Билем, Илгиз телефондоду. Ал жерге ким көмүлгөнүн кантип аныктайсың?" деди көңүлсүз. Ошо менен сөз токтоду. Агаларым да мен ойлогонду ойлоп жатышкан экен деген жыйынтыкка келдим. Люксембургдан Бишкекке Москва аркылуу келдик. Москвада кыргыз элчилигинин мейманканасына токтогон элек. Тепкичтен чыгып баратып тууганыбыз, жердешибиз болгон Садыров Октябринге жолугуп калдым. Ал мага биринчи болуп атамдын документи чоң таштан табылганы тууралуу кабарды айтты. Бул документ анын айыптуу кагазы экен деп айтты. Албетте, мен атамдын кайсы жерде көмүлгөнү тууралуу кайсы бир мезгилде кабарын билермин деп үмүттөнүп жүргөм. Бирок ушунчалык далилдүү табылат деп ойлоп оптурмун. Анын үстүнө үмүтүбүз деле үзүлүп калган болчу. Анан эле мындай кабар келип жатса, мен ишене бербедим. Эгер бул массалык көмү 1938 жыл болсо, андан бери 50 жылдан ашуу мезгил өттү. Адамдардын сөөктөрү таанылгыс болуп чирип калды да. Анан кантип кагаз сакталсын? Болгондо да тамгалары окула турган абалда. Мен гезиттен эмнени окусам, ошону сизге айтып жатам, деди Октябрин мага ыза болуп. Башым чыңалып чыкты. Оюмдагынын, эсимдегилердин баары аралашып уккан нерсем ага кошулду да чак челекей болдум. Октябрин менен Эсенбек окуяны кызуу талкуулап киришти. Кээде мага суроо узатып коюшат, анан көңүл айтышты. Мен жуунучу бөлмөгө, ваннага кирдим да, мага эч ким тоскоол болбосун деп, крандан сунуп болушунча агызып, өз ойлорум менен өзүм жалгыз алпушуп жаттым. Дагы эле ишенбей турдум. Кантип ушундай болсун? Мүмкүн бул чындыктыр. Бул окуя мени ошондо бир топ эле ары бери кылган. Ушул күнгө чейин таң кала берем жагдайлардын мындай чүйөленишине. Жашоодо же жаратылышта канча айткан менен адилет мыйзамдар баары бир жеңип чыгат окшойт деген ойлорго чөмүлүп калдым. Казуу иштерин жетектеген Болот Абдрахмановдун эскерүүсүндө мындай деп айтылат. Кышты бышыруучу камера 3,5 метр өлчөмүндө жасалган. Бул чуңкурга мамлекеттин жетекчилеринин, обкомдун катчыларынын, элдик комиссарлардын, ошондой эле жөнөкөй жумушчу дыйкандардын сөөктөрү баш аламан ыргытылып көмүлгөн. Бирок чуңкурдун түбүндө 10-15 сөөктөн турган катмарды өзүнчө топурак менен көмүп, андан кийин үстүнө башка сөөктөрдү таштап, аны дагы көмүп, кыскасы катмар менен көмүшкөн. Ошентип чуңкурга атылып өлгөн 137 сөөктү көмүшөт. Менимче 53 жылдан кийин өлгөндөрдүн маанилүү документ кагазынын табылуусу археологиядагы өзгөчө окуя. Булар Абдырай Абдрахмановдун, Жусуп Абдрахмановдун, Төрөкул Айтматовдун жана Юсуп Булатовдун айыптоо кагаздары эле. Мындан тышкары көйнөктүн жакасына жибек жип менен сайылган Султанбековдун фамилиясын окуй алдык. Кездеме чирип калган, ал эми жибек жип сакталган. 53 жыл бою топурактын арасында жатса да, кадимкидей сакталып калган. Мындай окуяга кез келерибизди деги эле күткөн эмеспиз. Айтматовдун айыптоо корутундусу толук сакталыптыр. Ал бир нече баракка жазылган экен. Документтер 2 метр тереңдиктен табылган. Демек, мештин түбүнө баарынан мурда биринчи катмар кылып оболу ошол кездеги жаш Кыргыз Республикасынын партиялык жана мамлекеттик жетекчилеринин сөөктөрүн ташташкан болушу керек. Ошентип дал ушул айыптоо корутундуларынын аркасында КГБнын архивинде сакталып турган протоколдор табылды. Кайсы күнү кимдер атылганы, көмүлгөнү тууралуу так маалыматтар алынды. Булар түрдүү улуттун, диний ишенимдин өкүлдөрү, партиялык мамлекеттик кызматкерлер, жөнөкөй колхозчулар, окумуштуулар, сабаты аз дыйкандар, инженерлер жана кара жумушчулар, ар кандай артелдердин мүчөлөрү, мектептин мугалимдери. Кыргыз СССРнын архивдик документтеринде 1938 жылдын 5 ноябрынан 8 ноябрына чейинки аралыкта СССР Жогорку сотунун аскер коллегиясынын көчмө сессиясында республиканын жооптуу 40 жетекчиси соттолгон.
Абдраимов Абдыкадыр, Абдрахманов Абдырай, Абдрахманов Жусуп, Абдуллаев Гариф, Айдарбеков Иманалы, Айтматов Төрөкул, Азизов Ахмет, Айыпов Якуб Ахун, Акимов Азим Ахун, Алиев Ибраим сыяктуу дагы жалпысы болуп 137 кишинин фамилиясы жазылган. Алардын арасында ошол мезгилден чыган инсандар бар эле. Алар чын жүрөгүнөн Совет бийлиги адилеттүү деп ишенген. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтиребиз деген жоопкерчиликти моюндарына алган жана элди 1916 жылдын оор кесепеттеринен чыгарабыз деген мекенчил мыктылар эле. 1916 жылы кыргыздар орус падышачылыгынын бийлигине каршы көтөрүлүшкө чыккан. Падышанын аскерлери аларды өтө катаал мыкаачылык менен баскан. Аргасыздан эл Кытайды көздөй качууга мажбур болгон. Алар абдан оор шарттарда чегинишет. Бийик тоодогу ашуулар аркылуу ашкан учурда көп адамдар сууктан, ачкалыктан, оору сыркоодон, жолдун алыстыгынан кырылып калышат. Кытайда деле аларды күтүп жаткан эч ким жок эле. Октябрь революциясынын натыйжасында падыша өкмөтү кулагандан кийин гана кыргыздар өз мекенине кайра келишет. Элде бул окуяларды үркүн деп аташкан. Үркүндүн айынан кыргыз эли 35%га азайган. Мал келинин 60%ын жоготкон. Бул 93% мал багып тиричилик өтөгөн эл үчүн оор эле болгон. Бүбүрө Кыдыралиева атасына берген убадасында туруусу, өзүнүн талап кыла билгендиги, чындыкка ынануусу жана Болот Абдрахмановдун жарандык бийик позициясынын аркасында гана бул жерди табуу мүмкүнчүлүгү болду. Бул эки мекендешиме дайыма чын жүрөгүмдөн ыраазылык билдирип, аларга таазим этип жакшылык тилеймин. Кайсы бир керектүү маалыматтарды табуу үчүн 2001 жылдагы күндөлүктү барактап отуруп 23 февралдагы жазмага көзүм түштү. Мен анда Ош шаарында иш сапарда жүргөм. Ош облусунун прокурору Шайлоо Айманбетов менен жолугушуп, белгилүү бир коомдук маселелер жөнүндө сүйлөшмөкпүз. Шайлоо мени чын көңүлдөн тосуп алды жана мен көтөргөн маселеге олуттуу мамиле жасады. Сөз аяктап коштошоюн деген учурда прокурор столунун тартмасынан бир нече фотосүрөттөрдү алып чыгып мага сунду. Эже, бул сүрөттөрдү көрсөңүз, мен билбейм, сиз буга чейин буларды көрдүңүз беле жок беле. 1991 жылы мен башкы прокуратурада тергөөчү болуп иштечүмүн. Ошондо чоң таш көрүстөнүн казууга катышкамын. Мен сиздин атаңыздын, Жусуп Абдрахмановдун, Абдырай Абдрахмановдун жана Юсуп Булатовдун айыптоо корутундулары жазылган документтерин көрүстөндө казып жатып таап алып, аларды ошол замат сүрөткө тартып алган элем. О, Кудай, мен бул сүрөттөрдү 10 жылдан бери издеп жүрбөйүмбү? Рахмат. 53 жыл жер астында жаткан документтин өзү сакталбай калган. Анткени ал кагаз абага чыгары менен өзүнөн өзү майдаланып күкүм болуп кеткен. Сүрөттөрдүн арасында айыптоо документтерден сырткары жалпы боордоштук мүрзөдөн казылып алынган адамдардын баш сөөктөрү, ар кандай дене мүчөлөрүнүн сөөктөрүнүн сүрөттөрү да бар эле. Кечирип койгула, Шайлоо, бул сүрөттөрдү мен ала албайм. Эгер алсам, булар менин күн түндө эс акылымдан кетпей коет. Азыр эсимде жок, ошондо өзүмдүн жан дүйнөмдөгү абалымды Шайлоого түшүндүрө алдымбы жокпу билбеймин. Шайлоого тиешелүү ыраазылыгымды билдиргеним да эсимде жок. Бирок азыр өзүмдүн эскерүүлөрүмдү жазып отуруп, ошондогу фотосүрөттөрдүн баарын албай койгонума өкүндүм. Бул айыптоо документтер кандайча чоң таш көрүстөндө болуп калган деген суроону Шайлоого узаттым. Ал мезгилдин кылмыш жаза процессуалдык кодексине ылайык Кылмыш кодексинин 58-беренеси боюнча айыпталгандарга айыптоо корутундусу жазылган документ сотко чейин 1 сутка калганда берилиши керек. Мисалы, сиздин атаңыздын тергөө иши боюнча документтеринин арасында айыптоо кагазын алгандыгы тууралуу тилгат бар. Аны сиз көрсөңүз керек. Ооба. Тилгат мындайча жазылган. Тилгат 4 ноябрь 1938 жыл. Мен Айтматов Төрөкул Жогорку соттун аскер коллегиясынын сотуна беришкен менин ишим тууралуу айыптоо корутундусунун көчүрмөсүн алдым. Соттолуучу кол тамгасы Айтматов, берген аскер коллегиясынын катчысы, баланчанчы рангадагы аскер юристи. Кол тамга түшүнүксүз жазылган. Шайлоо Айманбетов өз аңгемесин андан ары улады.
Айыптоо корутундусун алганы тууралуу камактагылардын мындай тилгаттары бардык соттолгондордун делолорунда кездешет. Мүмкүн айрымдары бул кагаздардын мындан не пайда деген ойдо өздөрү менен кошо алышкан эмес. Ал эми башкалары ушул кагаз аркылуу өздөрүнүн күнөөсүз экендиктерин акыркы жолу болсо да далилдеш үчүн колдонсом деген үмүттө болгон чыгар. Бул 4 киши сотко чакырар алдында айыптоо кагаздарын 4 бүктөп туруп көкүрөк чөнтөктөрүнө салып койгон болсо керек. Алар айыптоонун мазмуну менен таанышып, сотто өздөрү коргогонго даярданышкандыр. Бирок ар биринин үстүнөн сот формалдуу эле өткөн. Ал процедура болгону 20 мүнөткө созулган. Өкүм болсо ошол замат аткарылган. Соттун мындай өтүшү күнөөлүүлөргө өзүн коргоп сүйлөгөн мүмкүндүк да, уруксат да берген эмес. Сүйлөгөн күндө да аны эч ким уккан эмес. Сиздин атаңыздын документтерин окуп тешип кеткен. Тешиктин четтери кан жайылып өчүп калгандыктан жакшы окулбайт. Ошондуктан аны жүрөгүнө аткан деген жыйынтык чыгарууга болот. Бирок алардын документтеги фамилиясы жана жыртылбаган жери оңой эле окулган. Ошентип 53 жылдан кийин Кыргызстандын КГБсынын чоң таштагы мыкаачылык кылмышынын бети ачылды. Кыргыздар бекеринен айткан эмес. Кыңыр иш 40 жылдан кийин да билинет деп. Издебейин кыянаттык кылгандарды. Атабейтке байланыштуу аза күтүү митинги учурунда мен үчүн ички дүйнөмө будуң чаң салган, ушуга чейин калыптанып калган кээ бир көз караштарымды кескин өзгөртүп жиберген унутулгус 2 учур болду. Биринчиси бул Лафаттерге орнотулган 137 саркофагды шаардын эски аянтынан алып кетүү процесси. Эмне үчүндүр туугандарым, бала чака жолдошторум кайда экенин билбейм. Жанымда эч ким жок. Өзүм жалгыз Лафаттерди бойлоп жүгүрүп, кайсынысын жандарымды билбей, айланайын ата, ушунча жыл издеп жүрүп эми тапканда бирибиздин үйүбүздөн чыгара албадык. Кечирип кой ата, деп зары какшап ыйладым. Ошондо ата энеси Кудай берген жашты жашап, табигый өлүмгө дуушар болуп көз жумганда, аларды өз колу менен топурак салып көмгөн балдары бактылуу турбайбы? Алар ыйлабаса деле болот деген ойго келдим. Экинчиси 137 саркофагды солдаттар баарын бир мезгилде көтөрүп, даяр турган чуңкурларга салып, барабандын коштосунда команда боюнча көмө баштаганы. Бул адам чыдагыс көрүнүш эле. Бүткөн боюмду калтырак басып, көзүм бир саамга караңгылай түштү. Мунун баары жасалмадай, чын эместей туюлуп кетти. Кантип жашоодо ушундай болсун? Ошол күнү теребел өтө үп болуп турган, тоо таянган чоң таштын абасы туп-тунук таза болгондуктан күндүн нурлары ушунчалык ачуу тийип, ал аң сезимди тепчип өтүп, кайгы муңдун оор салмагын ого бетер ныгырып салгандай абалга тушуктурду. Бирок мен бул сезимден дароо суурулуп чыгып, болуп жаткан окуя кадимки турмуш чындыгы экендигин жана анын мага карата тикеден тике тиешеси барлыгын туйдум. Туйдум да мен өзүмдү мына ушул ачуу чындыктын бет маңдайында өтө алсыз сезип, мазам кетип турду. Бул кайгы муң мен үчүн өтө азаптуу да, армандуу да эле. Ушул учурда ошол кездеги камкордукту кимдин жасагандыгы, кимдин үстүнөн ким арыз жазгандыгы, эмне үчүн жазгандыгы, кимдин соттогондугу, чечимди ким кабыл алгандыгы жана ал ким тарабынан аткарылгандыгы туурасындагы ойлор. Булар кийин кантип жашады экен? Ушул жасаган иштерин кийин эстеди бекен? Азыр эми эмне кыласың? Ал заман өттү, кетти. Ал адамдар болсо азыр жок. Ал эми алардын артында калган бала чакасында эмне күнөө? Эң негизгиси мындай иш кайталанбаш керек келечекте. Ал үчүн бардыгын унутуп, бардыгын кечиргим келип турду. Анткени мунун бардыгын көтөрүш өтө оор эле жана мунун баары тең өткөн тарыхка айланып калган эле. Ошол жерде туруп кыргыздын атаңды өлтүргөнгө энеңди бер деген сөзү эсиме түштү. Мурда бул сөздүн терең философиялык маанисин, гумандуулугун түшүнчү эмес элем. Түшүнсөм да кантип мындайга адам макул болот деп ойлор элем. Бирок бүгүн Атабейтте
Чыңгыз Төрөкуловичтин сунушу менен бул жалпы мүрзөнү бүгүн ата бейит деп аташты. Мына ошол ата бейитте туруп мен муну туура деп таптым. Илгери элибиздин ичинен азыркыга окшоп бийликке умтулгандар, мал, мүлк, атак даңк талашкандар чыгып, өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарына жетиш үчүн элди жер-жерге, уруу-урууга бөлүп, ар кандай ыплас жол менен уруш, чыр-чатак чыгарышкан. Өчөшүү күчөп адамдар бири-бирин өлтүрүүгө да барган. Натыйжада тирешүү муундан муунга өтүп, тиешеси жок адамдар да бөөдө курман болгон. Элдин кайгы моңу көбөйгөн. Өч алуудан башканы ойлобой калышып, адамдардын психологиясы бузулган болуш керек. Албетте мындай элдин өнүгүүсү алга жылбай, прогресстен артта калууга дуушар болот. Ошондо эл арасынан чыккан акылман адамдардын кандай жол менен болсо да тынчтык, ынтымак орнотуу керек экенине көзү жетет да, эки жакты кечиримдүүлүккө ынандырып, макулдатып жанагы чечимге келишкен окшойт. Эми булар бир эненин балдар болуп ынтымакта жашашат дешкен го. Биздин аталарыбыз совет бийлигине, анын бийлик советтерге, жер дыйкандарга деген ураандарына, лозунгдарына чын дили менен ишенип, элдин баарына тең адилет бийлик экенине ынанган. Бирок аларды ошол эле совет бийлиги жазалады. Менин атам камалганда 34 гана жашта экен. Аны менен бирге камалган кыргыз элинин көрүнүктүү уулдары Эсен Аманов, Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов, Шороков, эң улусу 37 экен. Кайран жигиттер, баарынын кырчын талдай көктөп турган мезгилдери. Бирок өмүрлөрү бир күндө кыйылды. Өзүлөрү бир чуңкурга ой келди ыргытылып, 53 жыл сөөктөрү ошол жерде жатты. Ошончо жыл сыягы өтө жайсыз жатышкан окшойт. Мына эми жайлуу жаткыздык. Топурактары торко болсун. Нечен жылдар бою атам жөнүндөгү ойлор, анын белгисиз калган тагдыры мени дайым санаага салып келген. Айрыкча чоң таш окуясын уккандан бери күнү түнү атам жөнүндөгү ой башымды мыкчып, турмушта өткөн кеткендин баарын эстеп өксүп ыйладым эле. Буга чейин мен турмушумда ар бир адам сыяктуу эле ар кандай кубанычтуу дагы, кайгылуу дагы окуяларды башымдан кечиргем. Аларга кээде кубанган, кээде капаланып таарынган учурларым болгон дечи. Бирок азыр ата бейитте саркофагтарды көмүп жаткан мезгилдегидей кайгы моңду сезбесем керек. Мен үчүн турмуштун калган көрүнүштөрү бир майда чүйдө, тыйынга арзыбаган иштей көрүнүп кетти. Көрсө булардын баарынан өйдө болуш керек турбайбы? Адам кечиримдүү болуш керек. Антпесе жамандык улана берет турбайбы деп ойлодум. Муну токтотуш керек да. Айланайын Кудай, мен унутайын баштан өткөндүн баарын. Издебейин атама кыянаттык кылган адамдарды. Өч алуу деген ойдон алыс болоюн. Бирок ушул кыянаттыктын, жырткычтыктын эң акыркы көрүнүшү болсун. Экинчи бир дагы адам бизге окшоп зар какшап ыйлабасын деп турдум ичимден. Ошондо мага төмөндөгүдөй ой келди. Эмне үчүн бул иш азыр коомубузда урдоор, татаал өзгөрүүлөр жүрүп жаткан мезгилде ачылды? Эмне үчүн мурун эмес, кийин эмес? Балким Кудай өзү же табият коомубуз жаңы өз алдынча өнүгүү жолун тандап жатканда бизге белги берип жаткандыр. Адамдар артыңарга кылчайып карап, өткөн жолуңарга көз салып карап көргүлөчү. Кандай жашадыңар? Канча кан төктүңөр? Кандай зордук зомбулук жасадыңар? Кандай мыкаачылыкка бардыңар? Жетпейби? Токтотпойсуңарбы ушунчаңарда? Ойлонолу, айланайын эл журт. Ушул азыр, ушул күндөрү гумандуу, адилет, адамдык баалуулуктар гана коштогон өнүгүү жолун тандап алалы. Кечиккен кабар. 1975 жылы күзүндө бир жумуштар менен Талас шаарына барып калдым. Ал кезде Таласка учакта эрте менен учуп барып, кайра кечки каттам менен келүүгө мүмкүн эле. Так ошондой деп пландаштырдым. Мен барган үйдөн күтүлбөгөн жерден Касида Алапаева деген аял менен жолугуп, таанышып калдым. Ал мага
siz Чыңгыз Айтматовдун карындаşsызбы? Деп кайрылды. Ооба. Сиздин келгениңиз жөнүндө кокусунан угуп калдым. Абдан жакшы болбоду. Болбосо атайым Фрунзеге издеп барайын деп аттым эле. Эмне маселе боюнча издеп жаттыңыз эле? Менин Теңирберди Алапаев деген агам бар. Атамдын бир тууган иниси. Ошол киши сиздин атаңыз Төрөкул Айтматов менен 1937-жылы түрмөдө бир камерада отурган экен. Атамдын атын укканда, анын жашоосунун акыркы күндөрүнө күбө болгон адам бар экенин билгенде, бүткөн боюм титиреп толкундап кеттим. Кайда агаңыз? Барбы ал киши? Азыр ал киши өлүм алдында туберкулездорду дарлаган ооруканада жатат. Төкөмдүн балдарына айтат турган сөзүм бар эле. Ошону мойнума карыз кылып, о дүйнөгө алып кетпейин. Бирөөнө айтсам болор эле деп суранганынан сиздерди издеп жаттым эле. Биз анын Чыңгыз байке менен жолугуусун кааладык эле. Көрсө ал азыр чет өлкөдө экен. Врачтар агабыздын саналуу гана күндөрү калганын айтып жатышат. Атам жөнүндө билет бекен? Кайда агаңыз? Азыр эле баралы, дедим мен. Ошол замат машина менен ооруканага жөнөдүк. Биз оорулардын түшкө салымы алында келип калыптырбыз. Медайымдан Теңирберди Алапаев менен жолуктуруп коюуну өтө сурандык. Уруксат берди. Аксакал араң эле басып калган экен. Касида агасын сүйөп таяп, корпустун астындагы темир беседкага чыгарып отургузду. Көрүнүшүнөн чыдамкай, калбаат экени билинип турат. Бирок айыкпас дарт аны бир топ мүлжүп коюптур. Ийининен араң дем алып турду. Өз ара сурашкандан кийин ал мага дитин сала карады да акырын айтты. Көзүң Төрөкулдук экен. Атаңа окшош турбайсыңбы? Эми өлсөм арманым жок. О дүйнөдөн төкөмө жолуксам жүзүм жарык, деп энтигип калды. Бир аз демин баскан соң аксакал аңгемесин улантты. Мен анда комсомолдо иштешимин. Менин агам Узакбай, Касиданын атасы. Таластын жогору жагындагы Ак Жар колхозунун башкармалыгынын төрагасы болчу. Кичине баш көтөргөндүн баарын эле эл душманы деген жалааны жапкан учур болгон. Менин агама да кезек келип аны кармап кетишти. Көп өтпөй мени да камашты. Сенин агаң өз мекенинин чыккынчысы, кутумда ал кимдер менен болгон? Кандай зыянкеч иштер менен алектенген? Буржуазиялык улутчул партия СТП дегени Кыргызстандагы репрессияга тушкандардын көбүн биринчи кезекте Социал Туран партиясынын, кыскартып айтканда СТП мүчөсүсүң деп күнөөлөшкөн. Ошол буржуазиялык улутчул партия СТПга кимдерди үгүттөгөн? Кана айт деп өмүрүмдө укпаган, түшкө кирбеген нерселерди айтышып суракка алышып тепкилеп башташты. Менин агам кантип эле эл душманы болсун? Өзү ушул элим деп, аларды кантип жакшы жашоого жеткирем деп чуркап жүрсө. Таласта СТП деген партияны дегеле уккан эмеспиз? Сенин агаң мекендин чыккынчысы, душманы. Айт, кандай үгүттөрү жүргүзгөн деп, ал менден дагы талап кыла баштады. Мен да уунчукпай көгөрдүм. Ошондо чыдамы кеткен тергөөчү жинденип, мылтыктын кундагы менен бетиме чапты. Эсим ооп куладым. Бир маалда камеранын бетон полунда жаткан жеримден эсиме келипмин. Көзүмдү ачсам айланамда уур тепкиден шишип көпкөн, сакал муруту өскөн, ачкалыктан чалыккан 6-7 адам туруптур. Бурчта жалгыз темир керебет. Менин жанымда узун бойлуу, ыйманы ысык киши тиделеп отуруп, бетимдеги канды сүртүп жатыптыр. Анан ал: тура кой тууган, мен ордума керебетке жат, деди да мени жөлөп таяп керебетке жаткырды. Көрсө бул жалгыз темир керебетке бу жердеги туткундар кезек менен жатышып эс алышат экен. Ошол күнү мени жаткырган кишинин кезеги жеткен экен. Аз да болсо бетон полдун сөөктөн өткөн муздагынан кутула түштүм. Байкаганым, бул жердегилердин баарынын кебетеси ушунчалык басынган, мүңкүрөгөн, бири-бирине сүйлөгөндөн корккон абалга жетиптир. Кийинки күнү биз бири-бирибиз менен жакшылап тааныштык. Ал: мен Төрөкул Айтматовмун, деди. Менин таластан экенимди билгенде сүйүнүп кетти. Бара-бара бир тууган агайынидей болуп калдык. Биринчи эле күнү мени: абайла, ар кимге сырыңды төгө бербе, деди. Бул жерде жашыруун кулактар бар экенин айтты. Менин эмне себептен түрмөгө түшүп калганымды билген соң, мага өзүнүн кеңешин берди. Сен эч кандай кылмыш кылган жоксуң. Бул жерде агаңдын айынан гана жатасың. Ар нерсеге даяр тур. Тергөөчүнүн сурагында жаңылып калба. Эч кимди сатпа.
Özüňdi bekem garma. Seni bari bir boşatşat. Anın üstüne sen öte jaş ekensiň. Alar bizge jasagan or-zombuluktardy saga ali jasay elek. Menin oyumça OGPU'da mınday nesilerden bolup jatkanyn Stalin bilbeyt. Birok anın atyna OGPU'nun hyzmatkerleri jasap jatkan mıkaçılıklardan betini açkan, kançalagan katlar jönötüldü. Men oyloymun, biri bolbosa biri bari bir Stalin'den goluna tiyet. Oşonda al mınday massalyk türdögi moýzan bozuular, sovettik adamlardan ukuklarının tebelenip jatkandygy jönde bilet. Anan sayasat özgüröt, görösüň. Jakynda bol akmakçılıklardyň bary toktoýt. Biz jönünde bolsa takır başga mesele. Bizde tiröö galtyrışpayt. Eger boşotulsa, alardan özüne ziýan bolat. Antkene biz alardyň betini açyp goýabys. Oşonduktan alar bizdi tezirek jok kılууga hareket jasap jatышat. Türbenin jazdyk kawynan tökö özüne kiçinekey başlykça tigip alypdyr. Anın sırtyna Çyngız, İlgiz dep uuldarynyň ysymdарын, anın ıldyjagına bir bor jeri Talas dep jip menen saymalap жазып goýupdyr. Al bilimdүү, madaniyatdуу, taza adam eken. Özünün başkalarga jasagan mamilesi, kıymıl hareketi, jürüm turumu menen kameradagylardan ayırmalanyp turçu. Kameradagylar anı argasy syla urmatdaşkan. Taragın, tiş şötkasın, tiş çuçu paraşogun taza çüpürök orup, özü tigip algan başlıkçasında saktaçu. Bir jolu al meni başkalardan bölüp alıp, bir ötünüştü atkarımdı jaşırıın surandı. Çakında bizdin өлkөнü arganda mezgilde başkarıp turgan jetekçilerin tagdyrı çeçilgeni kaldı görünöt. Menin saga birinci, balkim, akırkı ötünüşümdür. Kaçan boşonup çıkkanyňda menin üý bülömdi izdep tap. Alar Talastın şeker aylında. Alarga menin tuura emes sottolgonumdu, ak ekenimdi ayta bar. Menin öz elime karata hiç kanday kara sanat aylyga barbaganyma uuldarym işenişsin. Meni öte gabatır kılgan jagday, bul uluu uulum Çyngızdın jumşakdygy, jaşykdygy, adiletsizlikке çydabagandygy. Albette bul jakşı sapat, birok turmuşda ar türlü gırdaldarda kıynalıp kalışı mümkün. Sen anı menen sözsüz süýleş. Erkek degen gayratly bolup, anday şartlarga turuşluk beri alganday boluş gerek. Daga aytam, menin baldarym maga işenişsin. Bul men üçin ötö manilүү. Bir nerseni esiňe tüy. Eger meni atuga höküm kılbay Moldovanovkadaga türmege gotorsa, milisionerler arkaly başlykçadan samyn berip jüberüňdi suranam. Eger Sibirge aydaşsa, tarakty suraýmyn. Eger tiş şötkany surasam, anda meni Uralga aydaşat. Munun bary saga menin üý bileme menin gaýda ekenimdi bildirүүňe jardam beret. Meni kat жазışı ukuwundan ajratyp goýuşy mümkin. Hoş bol, bir borum. Ekebizge bul jarykda görüşü buyurbasa, o dünýede görüşerbis. Men oşonda gözüme jaş dolu anın barlyk nakazlaryny atkaruga wada berdim. Ertesi günü geçinde tökö ötö gyjala tabalda boldu. Anı alıp geterge jakyn jüregi sezgendey, meni menen bir otula goştoşdy. Özünün üý bileme jolugup düşündürüp ayt degen ötünüşün dagy bir jolu eskertdi. Bir neçe minutdan keyin anı alıp getişdi. Men anı güttüm. Birok al kayra gelbedi. 2 günden keyin milisioner gelip, Aytmatowyň buyumdary barby dep surady. Bir jamandykty sezgen janym, Aytmatow emne boldu dep kayra özünden suradym. Al bolsa jogap beriniň orduna aramza jylmaýyp, aşykça bilgin gelip jatsa, sen da oşondoy bolasyň, dedi. Denem galçıldap özümdün ölü tirüğümdü bilbegen avalda tökönün fufaykası menen şapkesini sundum. Başlıkçanı bolsa içindegileri menen katıp koydum. Bir neçe günden keyin meni 10 yılga kesip Sverdlov türmösüne aydaştı. Törekulдун baldarının ısımdары жазılgan başlıkçanı zek fufaykasının içki çöntögüne salıp koydum. Men dagı ele bayağı süýleşgenдөй tökö başlıkça içindegi buyumdарын surayt dep güttüm. Eger surabasa, anda başlıkçanı buyumdary menen üý bilösüne jetkirip berem dedim. Ayrıkça tökö uşunçalyk süýmençilik menen ısımdарын saygan anın uuldaryn oylogondo janymdy goýorgo jer tappay galçymyn. Gede men alarda 20 jaşka gelip kalgan törekulga okşoş symbattуу, ыймандуу jigitler dep elestetip da jürdüm. Menin tagdyrym takır başka bolup kaldı. 10 yıl ötse da mekenime gelүүge urukсат berişmedi. Möhnötümdü dağı uzartıp paseleniyaga çıkarıp koyuştu. Sibirden kulak ukkus göz görgüs jaktarında jaşogo urukсат berişti. Sibirge jönöp jatıp çöntöktörümdü aňtarıp görüp, kokustan ele kolum 4 büktölgen başlıkçaga urundu.
Başlıkçanın büktölgön jerleri öňünden getip galypdyr. Men any gaýradan büktödüm da çöntöke salyp goýdum. Mümkin Guday jalgap Aýtmatovlardyň birine jolup kalsam berem dep oýladym. Bul 1957-nji ýyl ele. Men emi ganday bolsa da türmede emesmin. Erkin iştöge, ary-beri jer gotoruga, jakyn karalykka mümkinçilik aldym. 1937-nji ýyly meni gamaka alyşganda üýlene elek bolçumyn. Andan kийинки kırdal meni üýlenü turaly oýloga da mümkinlik bergen emes. İşte başlagandan keyin men Tatar ulutundagy Tatnakay kızdy jolukturdum. Any menen men kırgızçada süýleşe alçymyn. Tillerimiz jakyn emespi. Bir-birimizge jagyp üýlendik, baldar törüldü. Birok men öz jerimdi, talasymdy, ata-enemdi, aga tuğandarymdy sagyngan gusalyktan arıla albadym. Je öz jerime gaýtyp gelүү ümitinden gol üzgengebe, je samagondun täsiribi kıskasy meni şaýtan azgyrdy şekilde. Özümdün eski fufaykamdy gantyp daryaga ırgytyp jübergenimdi bilbeýim. Anın işki çöntögünde törekul baldaryna berip jübergen başlykça bar emes bile. Bul üçin meni Guday da ataňardyn arbagda geçirbeýt. Muny men jön jerden aýtyp jatkan jokmun. Oşol günü atkanada azo atka taka gagyp jatkam. Bir malda at kapıstan ele kattu teyip jüberdi. Men jygylyp kaldym. Suçumdu bilbey az yerden ölüp kalbadım. Eki gawırgam sındı. Öpkömdün jarımı jançıldı. Bir pasta maýyp bolup kaldım. Oşol günden uşul günge çeyin orukanalap jürem. Hemi bolsa mintip içer suwum tügenip oturat. Xruşşewga 1000 mertebe rahmat. Tuğulgan jerge gaýtuga maga ruhsat berişdi. İşimden toktosuz esep kısabımda aldımda 1 minut turbay ayalımdı, baldarımdı erçitip sagıngan talasıma uçup jetip geldim. Tuğandarıma jolugup, köp jyldar jüregimde ezgen gusalyktan arıldım. Günдөр öte berdi özünün tüşügü menen anın üstüne tez oruy başladım. Orukanalap köp jürdüm. Törekulga wada bergen başlıkça turalı unutup da kalıpmın. Anan gündördün birinde adattagıda ele eski orum garma orukanada jatkanmın. Janımda jatkan jaş jigit kitepten başın götürbeýdi. Bir günü al proceduralarını algany jönögönde okup jatkan kitebin karap göröýin dep suradım. Görse bul Çıngiz Aýtmatovdun Samançynın jolu powestler jynagy eken. Men okuy başladım. Ata, men senin kayda gömülgönüňdi bilbeýmin. Estelik da ornata albaýym. Bul çıgarmamdı atam Törekul Aýtmatov sagarnaýmyn. Apa, sen bizdi törtöbüzdi teň tarbiýalap östürüp, erezege jetkirdiň. Uzak ömür tilep, apam Nagima Aýtmatowa sagarnaýmyn. Bul saptar bet aldymda şuruday tezlip turdu. Ana men kitepdim okabasынан awtordun süretini gördüm. Çıngizdin yüzündeki tereň oýluluk, sürdüğülük maga Frunze'nin türmesinin kamerasında oygo çökkön Törekuldu. Anın uldarının ısımdara жазылган başlıkçanı eske düşürdü. Tökönün maga aytkan akırkı ötünüçü kulağıma jaňyrdy. Bul degen Tökönün uulu tura. Bir borum menin dep kıykırıp jüberdim. Kitepti göküregime kısıp göz jaşımdı töktüm. Jaşırganda ne? Oşol minötte men özümdi özüm jek gördüm. Kıyın uçurda maga jardam bergen. Anan maga işenip akırkı ötünüçün aytkan kişige bergen o adamdı atkara albagandygyma içim küyüp kaňyrygym tütödü. Men oşol zamat ele Çıngızga kat жазıp baryny aýtkym geldi. Anın atasının akırkı gerezini atkara albagan özümdün erkimdin boşluk üçün geçirim suragym geldi. Muну kança jolu jazaýyn dedim, Frunzege darlangany gelip jürdüm. Geýde iştegen jerine, kinoýuna barıp jolugup, süýleşgüm gelgen gündür boldu. Birok işenbeýtgo, kolumda atasının bergen buyumdary jok bolsa dep takır çeçkindülük kıla albaý goýdum. Jakynda karındaşım Kasidaga meni darlagan wraçym agaň aşyp ketse bir ay jaşaýt degenin kulagym çalıp kaldı. Oşondan beri mende tınçlyk da uykuda jok. Tökönün garız geben atkarbaý gantipdigi düýnöke getem. Arky düýnöden ekөөz görüşüp kalsak, teňir berdi. Sen nege sözüňde turbadyň? Bolgonu senden uldaryma men turaly akyrky kabary bildirip koy dep suranbadym bile. Alar meni ömür boyu izdep kalbasyn debedim bile. Uşunu da jasabadyň deýtgo. Oşonda men anın gözüne gantyp garaýmyn. Akyrı karındaşym Kasidaga aýtdym. Meni o düýnöge tınçyrak geçsin deseň, Törekuldyň baldarynyň biri menen jolukdur.
Мен алардан кечирим турашым керек dedim. Айланайын урпагым. Төрөкулдун бала бакырасынын тууган туушкандарынын атынан кечир мени деп карыя ыйлап жиберди. Ыйлабаңыз Теңирберди аке. Сиздин күнөөңүз жок бул жерде. Мунун баарына ошол мезгил, система күнөөлүү деп мен карыяны жоотушка аракет кылдым. Чынында менин өзүмө да бул баянды угуу оңойго турбады. Жүрөгүм туйлап чыкты. Өлүм алдында турган карыянын абалы менин муун жүүнүмдү ого өтер бошотту. Атамдын бул жашоодогу акыркы сааттарында бирге болгон. Ушу кишиге сырын айткан маңдайымдагы карыяны кучактап, мен дагы ыйлап, көз жашымды төгүп көпкө токтоно албадым. Ал күнү кайра Таластан Фрунзеге уча турган кечки учак менен жол жүрүш мага оңой болгон жок. Көз алдымдан өмүрүндө ушунча көп адилетсиздикти көрсө дагы ак ниеттүүлүгүн, абийирдүүлүгүн жоготпогон Теңирберди акенин элеси кетпей койду. Ушу күнгө чейин анын жарык, илберинки көз карашы эсимде. Бул жолугушуу мени далай ойго салды. Дагы бир атайын келип жолугуп кетем го деген оюм бар эле, бирок буйрубаптыр. Менин күндөлүгүмдөн 27-июнь 1991 жыл. Францияда туристтик саякатта жүрүп бүгүн Бишкекке келдик. Келер менен Илгиз агама телефон чалып уккан жаңылыкты сүйлөштүк. Агам мага жакында КГБга чакырылганын, ал жерде КГБнын ошол кездеги председатели Асанкулов, Кыргыз СССРнын жогорку советинин председатели Шеримкулов жана Кыргыз СССРнын премьер-министри Исанов менен жолукканын. Алар ага атасынын сөөгү табылганы тууралуу расмий билдирип, көңүл айтышты деп иштин кандай болгонун айтып берди. Эң негизгиси кантип 53 жыл бою сөөктөрдүн арасында көмүлүп жаткан кагаз чирибегенин түшүндүрдү. Мештин ичинде, айрыкча түндө дайыма жогорку температура сакталып, кургак болгон. Биздин аталарыбыздын сөөктөрүн булардан эртерээк кутулалы, тереңирээк көмөлү деп мештин түпкүрүнө биринчилерден ташташкан окшойт. Ошентип документтер чуңкурдун түбүнө жакын кургак, таза, кычыта, чирите турган заттар ал жерге түшкөндүктөн ал кагаздар чирибей, алардагы жазуулар ошол бойдон сакталып калган. Аталарыбыздын чөнтөктөрүндөгү документтердин 53 жыл бою ошол бойдон сакталып калганынын себебин ушундайча түшүндүрүүгө болот. Бул дагы Кудайдын буйругу. Болбосо чоң ташта ким көмүлгөнүн таппайт болчубуз деп катуу үшкүрүп алды. 5 июль 1991 жыл. Ал кезде Кыргызстандын КГБсынын жетекчиси генерал Асанкулов эле. Ал мага жана Мария жеңеме Чыңгыз Төрөкуловдун жубайы ошого чакыруу жибериптир. Мария жеңем экөөбүз Асанкуловдун кабылдоосуна бардык. КГБнын имаратына өмүрүмдө биринчи жолу киргеним. Кире бериштин оң жагында СССРдин башкы чекисти Дзержинскийдин шинелчен, өтүкчөн, бүтүндөй боюн сүрөттөгөн чоң айкели орнотулган. Анын пайдубалына так өтүгүнүн жанында жаңы үзүлгөн кооз кызыл гвоздика ташталган. Аза боюм титиреп кетти. Имараттын заңгыраган бийик дубалдары тегиз мрамор менен капталган. Музда, кардуу адамды үчтө тургандай таасир калтырды. Дагы эле калчылдап жаттым. Билбейм, менин ошол мезгилдеги психологиялык абалымбы, же дегеле бул мекемеге карата болгон өзүмдүн мурунтадан калыптанып калган мамилем ушундай маанай түздүбү? Айтор генералдын кабинетине көңүлсүз баш бактым. Асанкуловдун кабинетинде отуруп атама тиешелүү болгон номер 4418 тергөө иши боюнча папкасындагы документтер менен тааныштык. Атамдын өз колу менен толтурган анкеталары, кагаздары, атасын көрбөй чоңойгон кыз үчүн, мен үчүн бөтөнчө кымбат эле. Мен атамдын аскер билетин, профсоюздук билетин колума кармап жатып, атамдын колун кармап жаткандай башкача толкундандым. Мына апамдын жолдош Берияга жазган каты. Ал катта мен 12 жыл бою бирге жашап Айтматов Төрөкул күнөөсүз экенин так билем. Ал эл үчүн, жер үчүн күйгөн адам, ал эл душманы боло албай турган адам. Айтматов Төрөкул туура эмес соттолду. Ишин кайра карооңуздарды суранам деп айтылган.
Maga taanyş apamdyň goljazmasy. Baykuş apam-ay, kança jyl ümit üzbey atamdy güttüň. Men kagazlarda garap jatyp bul kattyn jogunda taap aldym. Sizdiň güýöňiz 10 jylga alyskı lagerlerge aýdalgan, kat жазышуу ukugunan ajratylgan. Aytmatov Törekul tuura sottolgan. O, 200'lüler. Hal mezgilde Törekul Aytmatov alyskı lager emes. Kırgızdın eň mыкты mamleketlik işmerleri, çıgan, genialdy okumuşdulary, çıgarmaçyl adamdary menen birge çoň taşdagı jalpy görüşdönde eken. Andan ary çoňoýup kalganda Çyngız Akemden atasyny izdep жазган gaty. Okuganga jürek çydabayt. Gözümde jaş kaptap hiç nerseni görbey kaldym. Anan general Asankulov maşinesi menen bizdi çoň taşga alyp bardy. Alystan ele goýulgan güldör, venoktordu gördüm. Atalarыбыз gömülgön jer Turbazanyň oň jagynda döňsö jerde eken. General şehitlerge arnap Kur'an okudu. Anam 1942-жылы NKVD özünün daçasyn sportsmenlerge berip koýganyny aýtdy. Uşintip lyжачылардын çoň taş sportduk bazasy paýda bolgan eken. Bul bazaga kıştın günü sportsmenler gana emes, jönököy şardyktar da gelip es alıp getişi. Men da uy bilen menen barçymyn. Adyr esime düşdü. Al döňsönün üstünden adamlar daima lyжа çana tepçi. Bul bübüreje oýnagandy jakşı görgön jer bolçu basa. Kudaydan bolup baldar geçine gezinde uy bilen menen men uşul jerge gelgende eç nerse tepbey, baldar bütküçe gütüp oturçumyn. Joldaşym Jaktyrbay, uşunday sonun jerge gelsek, sen göňül açyp çana tepkenin orunda oturasyň, dep narazı bolar ele. Atalardın söýüktörünün üstünden çana tepkenden Kuday özü meni saktagan turbayby, dep oýladym azyr. Anan, eger tirip alıp gelip uşul jerden atkan bolsa, anda men adyr atamdyn akyrky jolu baskan izi menen baratam, dep oýlap, butumdun astyndagy gök şiberdi garadym. Aylana tegerek ukmuş sonun, kos, a jürek bolsa uşunça syzdayt. 8 avgust 1991-jyl. Beşinden beri hiç nersege göňülüm jok. Köp nerselerde, murun degile göňül burbagan maselelerde oýlandym. Jakyn gurdaşlarym Sveta, Ümit, Alça göňül aýtyp üýge gelip getişdi. İlgiz maga kazılıp alıngan söýüktör tieşeli hadisler, anatomlar, antropologlar, tarıhçılar, yuristler jana başgalar tarabынан izildengenin, emi alar gaýradan gömülüge daýardalyp kalganyny aýtdy. Kayra gömülüçü jerde anyktalypdyr. Al murdagy görüstünden tömenirök, toonu garay ketken joldun oň tarabı eken. Bugün Çyngız Akem Lüksemburgdan telefon çalıp, söýüktördi gaýra gömüge arnalgan aza mitingisine gelerini aýtdy. Gördön gazılıp alıngan şehitlerden söýüktörün gaýra goýu azasy hökümet tarabынан 1991-жылдын 23 avgustuna belgilendi. GKÇP Özgöçe gırdalar boýunça mamleketlik komissiya 19 avgust 1991-jyl. Birok bardyk nerse Kudaýdyn buyrugy menen eken. Bugün daçadan çygyp taň ertemeden jumuşga jönögöm. Tınçlyk prospektisindegi Kirgiziya aýaldamasynda avtobus gütüp jatyp ulgaýyp kalgan 3 orus aýaldyn süýleşkenini ugup kaldym. Hyry askana boldy. Uşunu görmek. Çak ele jogatyş gerek ele bul kara çekeni. Tagam onu çet ölgülüktörдүн jakşı görgenini aýt. Gete bersin çet ölköge. Jok, muny sotdaş gerek, atyş gerek, dep katu süýleşip jatışdy. Söz Mikhail Gorbaçov jönünde jürüp jatkanyny seze goýup, emne bolup ketdi dep suradym. Gorbaçowdun hyzmatyndan ketkendigi jönünde radiodan aýtdy. Basa bizim daşçada radio jok ele. Orduna Yanayev bolupdyr. Anandagy komissiya türlü anın guramına Yazov, Krючков jana başgalar girişipdir. Zamanam gurulup emne bolgonumdu bilbey kaldym. Anan çydabay al aýaldarga gaýrylyp, "Emnege süýnüp jatasyňar? Bul mamleketlik tönkürüşde," dedim. Emne bul jamanby?" dedi biri. "Albette jaman. 37-yıl gaýra gelet da." Anda ekinçisi, bizge bari bir. Dal 37-yıl gerek bolup durat. Çukpay kaldym. Kanty uşular menen süýleşesiň.
37-жылдан көңүлдөрү калбаптыр да. Эң биринчи агаларымды ойлодум. Булардын тагдыры эмне болот? Анан жаңы гана өсүп чыккан жаш саясатчыларыбыз, жаңы гана мамлекеттин башына келген жетекчилерибиздин тагдырын ойлодум. Кайрадан караңгы түн башыбызга түшөт турбайбы? Чыңгыз акем менен телефон аркылуу сүйлөштүк. Ал 23-үндө боло турган кайра көмүү азасына катышуу үчүн Бишкекке чыгайын деп жатканда, Люксембургка эч жака кетпей ордуңузда болуп туруңуз деп Москвадан, МИДтен телефон чалышыптыр. Ошондуктан мен чыга албай калдым деди. ГКЧПнын аягы эмне менен бүтөрү белгисиз болгон соң, биздин республиканын жетекчилиги кайра көмүү азасын кийинкиге 91-жылдын 27 августуна жылдырды. Ушул эле 19 август күнү президентибиз Аскар Акаев элге кайрылды. Өлкөгө өзгөчө абал киргизилгенин кооптонуу жана тынчсыздануу менен билдиреп, бирок ГКЧПны колдоп жатабы же каршы экенин ачык айтпай жатат. Эмне болуп кетебиз? 20 август 1991 жыл. Республикабыздын парт бюросу путчисттерди колдоп чыкты. Радиодон аны кайра айтып жатышат. Путчисттердин Москвадан берген пресс-конференциясын көрүп таң калдым. Болбогон немелер экен. Биринин колдору калтырайт, экинчисинин башы, сүйлөгөн сөздөрү ишенимсиз. Булар бийликке келсе эмне болобуз? Борис Ельцин путчисттерге каршы чыгып кайрылуу жасады. Эми аны радиодон кайра берип жатат. 21 август 1991 жыл. Аскар Акаевдин, Медеткан Шеримкуловдун кайрылууларын радиодон берип жатышат. Эми алар ГКЧПга каршы экени анык билинди. Борис Ельцинди камакка алышыптыр деген каңшаар чыкты. Бирок калп экен. Түштөн кийин путчисттер качышты. Көңүлүм кичине жайланды. 24 август 1991 жыл. Чыңгыз акем келди. Биз аны аэропорттон тосуп алдык. Көңүлү ачык, мына эми атабыздын көмүлгөн жерин таптык деди. Адистер Чыңгыз акеме кааласаңар атаңардын баш сөөгүн аныктап, башкалардан ажыратып берели. Бирок калган сөктөрүн аныктай албайбыз дешиптир. Башкалардан бөлүнбөйлү. Кудай Таалам атабызга ошол жалпы көрүстөндө болуу тагдырын буйруса, биз ошого көнөлү деп чечтик. ГКЧПдан кийин мамлекеттик маанидеги тез арада уюштуруу моменттерине байланыштуу Аскар Акаев тезинен Москвага кетип, кайра көмүү азасын 30 августка которушту. 29 август 1991 жыл. Эртеңки азага катышууга шекерден көп киши келиптир. Алар бизге оор учурда жөлөк таяк болгусу келгендер. Рахмат баарына. Алар Чоң Ташка жакын Стрельниковада жылкы байдыкына конушту. 30 август 1991 жыл. Эрте менен саат 10-до эски аянтта кайра көмүү аза митинги болду. Лафеттерге 137 саркофаг орнотулган. Саркофагтардын ичине казылып алынган сөөктөр салынган. Ар биринин үстүндө кып-кызыл гвоздикалар жатат. Кошоктун музыкасы. Аскар Акаев менен Чыңгыз Айтматов сөз сүйлөштү. Чыңгыз Төрөкулович өзүнүн сөзүндө мындан ары Чоң Таштагы бейитти ата бейит деп атайлы деп сунуш киргизди. Анан аянттан кете баштадык. Алдыда лафеттер, артында биз Сталиндик репрессиядан шейит кеткендердин балдары. Жүрөгүм сыздап, көз жашымды токтото албай, көзүм эч нерсе көрбөйт. Ойлоп көрсөм, атам 53 жыл мурун өлгөн экен. Мен өзүм азыр 54-төмүн. Эмнеге ушунчалык күйүп жатам? 53 жыл мурун болгон окуяга? Эгер азыр өлсө, же ошондо 53 жыл мурун угузулган болсо мынчалык болбойт эле да. Алар бизди ушунча жыл алдап келишкен. Канча жылдар биз аны күттүк. Кандай гана азаптарды баштан кечирдик. Атабызды көрөбүз деген кыял тилектерибизчи. Ата бейиттен келгенден кийин айылдык туугандарыбызды Илгиздин үйүнөн узаттык. Кечинде болсо өкмөт дачасынан жетекчилерге сый тамак бердик. Сый тамакка арналган иш-чараны Чыңгыз аке өзү алып барды. Чыгып сүйлөгөндөр көп болду. Ар кимиси ушул окуяга байланыштуу өзүнүн оюн, мамилесин айткысы келип жатты. Бир маалда Чыңгыз аке мага сөз берип калса болобу? Биздин үй бүлөдө эң күчүбүз Роза.
Biz atабыздан айрылганда ал 1 жашка да чыга элек болчу. Баарыбыздан Розага кыйын болду. Ал атасын такыр билбей калды. Мен буга чейин мындай жогорку чөйрөдөгү адамдардын астында сүйлөп көргөн эмес элем. А дегенде толкундандым. Анан оюмду жыйнап туруп, ушул күндөрү көкүрөгүмдө уйган ойлорумду төктүм. Атаңды өлтүргөнгө энеңди бер дегендин өз түшүнүгүмдөгү маанисин айттым. Сөзүмдүн соңунда өлкөбүздүн президенти Аскар Акаевке кайрылып, коммунисттерди, дегеле путчыларды колдогондордун баардыгын кечиргиле. Аларды куугунтуктабагыла. Болбосо өч алуу, куугунтуктоо улана берет деп сурандым. Танапис учурунда Аскар Акаев мага келип, "Роза эже, мен ГКЧПчы коммунисттерди куугунтукка албаймын" деди. Ичим эңшерилип ушунчалык чарчадым. Уйку жок. Күндөлүгүмдү карап, бүгүнкү окуяларды жазып баштадым. Андан бери көп жылдар өттү. Мен күндөлүгүмдөгү ушул жазгандарымды кайра окудум. Акаев чын эле өз сөзүнө туруптур. ГКЧП үчүн эч кимди камаган жок. Мен Акаевке бул үчүн өтө ыраазымын. Ал жылдары биздин мамлекет демократия жана стабилдүүлүк орнотууга багыт алган мезгил болчу. Айтматтын бутагы. Биздин ата тегибиздин санжырасы. Мен атамдан 5 айлык кезимде айрылганмын. Ушундан улам өзүмдүн атам тууралуу жеке эскерүүлөрүм жок. Бирок апам Нагиманын, эжекелерим Карагыз менен Гүлайымдын, атамдын бир тууган карындаштары. Атам жөнүндө укмуш жакшы кылып айтып бергендери менин атам тууралуу маалыматтардын негизги булагы болду. Ошондой эле менин атамды билген, көргөн, уккан, башка адамдардын эскерүүлөрүн тынбай байкап, угуп жүргөндөрүм, ушулардын баары жыйналып келип, жүрөгүмө топтолуп, менин өзүмдүн эскерүүлөрүмө айланып отурат. Кыргызча айтканда, биздин атабыз таластык. Таласта илгертен эле негизинен Кушчу, Сару, Кытай урууларынын өкүлдөрү жашайт. Кушчулар жалпысынан Талас дарыясынын өйдө жагында. Сарулар ортоңку бөлүгүндө жайгашкан. Дарыя андан ары казактардын моюн кумуна агып, кумга сиңип кетет. Биз Кытай уруусуна киребиз. Кытайлар Талас дарыясынан оолак, өрөөндүн түштүк батышын көздөй аккан Гүркүрөө дарыясын жээктеп жашашат. Гүркүрөө Казакстандын чегиндеги Аса дарыясына куюп, ал да андан ары казактардын чөлүндө кумга барып аяктайт. Ар бир кыргыз 7 атасын билиши керек. 7 атасын билбегенди биздин эл жактырбай кул деп атаган. Ошондуктан ушул күнгө чейин кыргыздар өзүнүн тегин билдирген санжыраны айтып келишет. Санжырага таянсак, кыргыздар 3 чоң топко бөлүнөт. Оң канат, сол канат жана ичкилик. Оң канат менен сол канаттын негиздөөчүлөрү Доломбийдин Агуул жана Кубаул деген эгиздери болгон. Кытай кыргыздардын Кубаулунан тараган жана сол канатка таандык. Кубаулдун чөбөрөсү Каранай бир күнү согуштан чоң ийгилик менен кайтат. Ал кыргыздарга көп жылдан бери күн көрсөтпөгөн, малын уурдаган, чаап кеткен, тынчтык бербеген, кошуна жашаган кытайларды ээси көнүнөн көпкө чейин чыккыс кылып жеңип, сансыз малын кошо тартып келе жаткан экен. Ошентип Каранай элине олжосу менен кечинде кирип келет. Ай жарык, айылга жакындаганда анын жолунан туугандары тосуп чыгышып, аялынын эркек төрөгөнүн сүйүнчүлөшөт. Ал өзүнүн жеңишинин урматына уулунун атын Кытай деп коет. Кытай аталышы тууралуу дагы башка маалымат бар. Кут жана ай деген сөздөрдүн биригиши деп айтылып жүрөт. Бардык жакшылыктар ушул күнү айдан түштү. Ошондуктан балага Кут ай аты берилген. Кийин бул айтылганда өзгөрүп Кытай делинип калган дешет. Кытай тууралуу дагы бир уламышты мага Чыңгыз акем айтып берген. Мында кытайлар эмес, кыргыздар кытайларга күн көрсөткөн эмес экен. Кыргыздар тоолуктар болгон соң, ат үстүндө шамалда ойноп, тоо шарты мыкты билген. Алар кошуна кытайларга күтүлбөгөн жерден кол салып, малдарына тийип, анан тоолорго бекинип калышчу экен. Канчалык артынан кууса да, тоонун чокусуна чейин жетип да кытайлар аларды кууп жете алган эмес. Тоо койнунда бекингенди мыкты билген кыргыздарды куугундар түк таба албайт экен.
Кытайдын императору күн сайын кыргыздардын кол салганы тууралуу уга берип, акыры Тажайтта жан жөкөрлөрүн чакырып, кыргыздын ханы менен мени менен сүйлөштүргүлө деген буйрук берет. Император менен хан сүйлөшүп, кепке келишет. Кыргыздар Кытайларга кол салганын токтотот. Император кыздарынын бирин ханга аялдыкка берет. Кытай принцессасынан хан уулду болот. Хандын башка аялдарынан төрөлгөн балдардан айырмалаш үчүн аны Кытай аялдан төрөлгөн бала деп аташат. Кийин аны бара-бара Кытайдын баласы же Кытай деп эле атай башташат. Ошентип андан уланган тукум Кытай деп аталып калган. Кытайдан түлкү төрөлөт. Андан байтике, буудай жана богожу. Байтикеден төңтөгөр жана кыйра аттуу уулдар төрөлгөн. Төңтөгөрдүн тукумдарынын бири Шекер биздин уруунун башчысы болгон. Шекерден Кудайназар, андан Кончужоктон Кимбилди төрөлгөн. Биздин чоң атабыз Айтмат Кимбилдиден. Биздин чоң атабыздын агасы Биримкулдун эки аялынан Алымкул, Өзүбек жана Керимбек деген 3 уулу болгон. Ал эми чоң атабыз Айтмат менен чоң энебиз Айымкандын Төрөкул жана Рыскулбек аттуу 2 уулу жана Айымкүл, Карагыз, Гүлайым аттуу 3 кызы болгон. Биз 4-төбүз. Чыңгыз, Илгиз, Люция жана Роза Төрөкулдун балдарыбыз. Чыңгыздын 4 баласы Санжар, Аскар, Ширин, Элдар жана 6 небереси бар. Илгиздин Жамиля, Энвер жана Жибек ысымдуу 3 баласы бар. Алардын баары Чыңгыздын жана Илгиздин балдары Кытайдын Төнтөгөр бутагынын Шекер уруусуна киришет. Аларды Төрөкул менен Нагиманын чөбөрөлөрү Айпери, Дария, Чынара, Керемет, Жандар, Жанай, Искендер жана Сулайман улашат. Кыргыздардын салты боюнча баланын урууга таандыгы ата тарабы менен аныкталып, эне тараптагы туугандарга ал жээм болсо дагы мен эжем экөөбүздүн балдарыбыз тууралуу айта кетейин дедим. Люциянын күйөөсү Кенжебай жезде Коңурат уруусунун Ыстык көл областындагы Чал башынан. Анын 3 уулу Медет, Султан жана Асан жана 7 небереси Түркел, Чолпон, Алтынай, Бегимай, Сейит, Дастан жана Аруке бар. Ошондой эле жакында Деңиз деген чөбөрөсү төрөлдү. Менин Розанын 2 балам, 4 неберем жана 4 чөбөрөм бар. Уулум Урмат, кызым Айгүл, неберелерим Нагима, Кемелбек, Жомарт жана Ильяс. Чөбөрөлөрүм Омар, Айпери, Искендер жана Данияр. Менин балдарым жана уулумдун балдары Нагима жана Кемелбек Алакчындын ичиндеги Жол болду уруусуна таандык. Күйөөмдүн уруусу чоң уруусу Саруу. Жомарт менен Ильяс болсо Сарбагышка караштуу. Шекерге байланыштуу мындай бир уламыш бар. Маркум Төлөн Насирдинов деген журналисттен уктум эле. Эзелтен эле таластык кыргыздар казактар менен чектер жашап келген. Ал мезгилде кыргыздар Оолуя атанын сол тарабынан Чимкентке чейин созулган жана ошондой эле Кулан жана Мерке райондоруна чейинки аймактарды ээлеп турушкан. Кулан бул мурдагы Луговой району, а Мерке району болсо көп санжыраларда кыргыздар жайкысын малдарын Оолуя ата менен Чимкенттин ортосундагы тоолорго жайышкандыгы айтылат. Эгер Дөлөн би бабабызга кайрылсак, анда санжыра боюнча ал Арыстан хандан чыгат. Арыстан хандын 4 уулу болгон. Алачкан, Каракан, Асанкан жана Табалкан. Алачкандан казактар чыккан, Каракандан кыргыздар. Демек алардын аталары бир туугандар болушкан. Кыргыздар менен казактардын тили, салт саналары окшош, тутунган дини да бир. Алардын ортосунда бекем туугандык байланыш болуп келген. Санжырада бул окуя 18-кылымдын 2 жарымында болгон деп айтылат. Кыргыздар менен казактардын мамилеси кескин начарлап калат. Абылай хан Орто жүз уруусунун күчүн топтоп таластык кыргыздарга кол салат. Чегарага жакын жерлерди басып алып, малына тийип, көп адамдарды туткундап алып кетет. Мындайды күтпөгөн кыргыздар ызаланып, Абылай ханга карата куйка сугурушат. Көп өтпөй кыргыздар аларга жооп кылып, жерлерин кайра тартып алып, казактарды Чимкентке чейин кууп салышат. Казактардын көптөгөн жоокерлери туткунга түшөт, өлүшөт, кырдаал курчуйт.
Бул эки тарапты алсыраткысы келген үчүнчү күч калмактар чыга калат. Алар ар кандай ушак айыңдарды таратып, ортого дагы от жагып, эки тараптын каршылыгын дагы күчөтөт. Казактарга барып кыргыздар силердин жериңерди тартып алып, элиңерди чаап өзүңөрдү туткунга алып кетмекчи болуп жатат десе, кыргыздарга келип, казактар бир паста келип, кыргыздардын жерин тартып алып өздөрүн биротоло тукум курут кылып коебуз деп жатышат дешкен. Мындай абалда ар бир кыргыз кичинесинен чоңуна чейин бир гана ойду ойлошкон. Кантип казактардан өч алабыз? Жокерлерди, курал жарактарды камдашкан, план түзүп, жого даярданышкан. Төнтөгөрдүн уулдарынын бири гана буга кайдыгер караган. Ал аксакалдардын кеңешине, чогулуштарга барбайт, өзүнүн чарба иштери менен алек болуп жүрө берет. Ал жакшылыкка даярданган. Анжияндан белгилүү ашпозчуларды чакырган, Кашкардан даш казандарды алдырган, тандырларды жасатып, аларды тоо түбүндөгү жайлоолорго койдурган. Мындай нерсе мурда болгон эмес. Жер каздырып, кемегелерди орноткон, азык-түлүктөрдү, таттууларды, шекерди, балды ташый баштайт. Бул аракеттер үчүн анын жакындары, туугандары сана аркашып, бул эмнеси? Эли жерин ойлобогону деп жактырышпайт. Душмандар болсо Төнтөгөрдүн уулунун бул элде жок жоруктарына тескерисинче кубанышкан. Бирок ал эч кимди уккан эмес. Эртели кеч Кудайга гана жалынган. Баары кан төгүлбөй амандыкта бүтүп кетсе экен деп тилеген. Албетте ушактар, кайраштырмайлар да жөн калган жок. Казактар бул жолу көп күч топтошту да Аксай тараптан Көксайдын батыш тарабы кол салмакчы болушат. Кыргыздар да даярданышат. 70 муун ата бабадан калган жерди бергиче өлүп калганыбыз жакшы деген ураан ташталат. Күркүрөөлүктөр кашык каны калганча согушабыз деп чечишет. Салгылашчу күн да келет. Кыргыздар менен казактар бири-биринин бет маңдайына дуалга дуал болуп тизилишет. Бирок согушуу башталбай бир топко кармалат. Эки тарап тең шылтоо тап кармашууну токтоткусу келгендей. Каршылашкан эки тарапта тең бири-бирине руху жактан да, каны жактан да туугандаш адамдар турган. Таеке жээн, куда сөөк, дос жар дегендей, анан эле ортого ак атчан, ак кийинген аксакал чыга калды. Ал колдорун жаңсалап сөз сурады. Туугандар, достор, биз күркүрөөлүктөр сыйлаганды сыйлайбыз. Достор, кошуналар менен ымалашып жашаганды билебиз. Бирок ким бизге катылса, анын катыгын да бере алабыз. Мына найзабыз колубузда. Бир кадам жерибиз үчүн кашык каныбыз калганча согуша алабыз. Алтын башыбыз аман турганда, душман алдында тизе бүкпөйбүз. Ал колун көтөрүп, тоо тарапты көрсөтүп сөзүн улады. Манас атанын кош чокусун караңыздар. Ал эки эмчеги менен кыргыз жана казак деген эгиз уулдарын эмизип жаткан энедей дөөлөттүү шаңкаят. Биздин бөлүшө албаган эмнебиз бар? Биз дайым дос болуп, жайлуу кыштоолорго бирге конуп, көчүп, кыз алып кыз берип, куда сөөк болуп, ынтымак, ырашкерликте эле жашап келбедик беле? Биз тууганбыз, тегибиз бир туугандардан тараганбыз, дейт. Согушабыз деп жаткан эки тараптан тең колдогон үндөр чыга баштайт. Аксакал андан ары сөзүн дагы улады. Эмне үчүн силер мынтип душмандын ушагына угуп, өзүңөрдүн туугандарыңарга, балдарыңарга кол көтөрүп жатасыңар? Калмактар биздин бири-бирибизди талкалап салышыбызды гана күтүп турушат. Анан биздин Аксай менен Көксайды кайрадан басып алгысы бар алардын. Келгиле, бири-бирибиздин кырып салуудан мурда кичине ойлонолу. Мен баарыңарды чайга чакырам. Көптөгөн аппак боз үйлөр алдын ала тигилип, даярдалып коюлган экен. Дасторкон үстүндө түрлүү түмөн дүйүм даамдар, боз үйлөргө батпай калгандарга дарыянын жээгиндеги көк шүберге орун салышып дасторкон жайышты. Эки тараптын тең аскер башчылары, уруу башчылары чын эле ойлонуп калышты. Чын эле биз эмнени бөлө албай жатабыз? Анан алар салгылашууну эки баатырдын күрөшү менен эле бүтүрүүнү чечишти. Кыргыз менен казактын эки баатырынын ортосундагы күрөш тең чыгат. Ушинтип кан төгүлбөй калат. Төнтөгөрдүн уулу тууралуу сүйлөп жатышты. Ал сөзгө эле чечен эмес экен. Дасторконго койгон таттууларын карагылачы, шекер эмес бекен? Анын сөзү да, өзү да шекер. Ошентип анын азан чакырып, молдо койгон өз ысымы өчүп, шекер аталып калат. Биздин уруунун негиздөөчүсү акылы, сөзүнүн күчү менен эки элди тынчылыкка чакырып, кыргыздар менен казактардын бөөдө кырылып калуусунан сактаган экен.
Biz şeker degen bababız menen sıymıktanabız. Oşon üçün aýlybızdy da şeker, aýly ökmötübizdi da şeker, mektebibizdi da şeker dep atap alganbys. Al emi özübüz bolsa şekerlik biz dep maktanabys.